Birinci oypoң toypoң. Qanıbektin jigitleri jarımı jok bulaktan attарын suğarışıp, suğu menen nan-pan, talkan-tulkan jeşip, attарын tokunup, aldaqaçan dayar boluşkan. Çoң koyçu menen esen attарын çılbırынан qarmap, chetте turuşat. Qayda baruga dayardandık, dedi çoң koyçu akırın gana. Kim bilsin, dedi esen kız tıkkan demin çıgarıp, talıgansıp, uyun kuragan belin tüzöp. Ekөөнүн аты жытташа түшүп, кың этишип чыпташа түшкөндө, ак тешип басыңкы үн менен бакырыша, аттарынын чылбырларын кага силкишти да, кокусунан алыша түшкөн аттар жөнүндө эчтеме дебес бекен дегенсишип, Каныбек тарапка карашты. Ал теги бийик дөңдүн башында дүрбө менен эки жакты карап, кимдендир жашынгандай шыраал жындын арасында сойлоп жатат. Каныбек эки жакта жүргөн турган кишилерди кароо менен жердин шартында карап, кайсы кыр жана кайсы бийик дөбөлөрдөн кийин кандай кыр жана дөбөлөрдүн катталып жатканын көңүлүнө түйүп кароодо. Көөгүм киргенде Каныбек дөбөдөн түшүп келип, темир жакшылап токуган кара кашканын токулгасын этияттап карап, аттардын токулгасын жакшылап токудуңарбы? Жакшы токудук дешип, жабыл айтышты жигиттер. Каныбек чөптүн арасында жаткан каптырганы колуна алып, бул кимдики? Деп çoң койчу мукактана эринин сол жаккы капталынан алдын карайсылап, кечир, Азиз балам, меники экен. Азиз балам дебей, жолдош командир деп жүрүңүз. Атыңыздын сол капталынан чыккан ысыкка көңүл бурбай, бүгүн кечке жасаган каптыргаңызды унутуп калсаңыз, анан кимге пайда келтирген жүрөсүз, деп Каныбек саал ачуулангандай сүйлөдү. Кечирип кой жолдош командир балам, деп çoң койчу өтө ыңгайсыздана сүйлөдү. Балам деген сөздү таштап, жолдош командир деп жүрүңүз. Бул жерде эскертилип отургандай, балаңыз эмесмин, деп Каныбек үнүн каттуураак чыгарып, çoң койчуну саал жекере сүйлөдү. Çoң койчу эчтеме деген жок. Ал Каныбектин колунан каптырганы кандай алганын да байкабай калды. Анткени бул жерде эскертилип отургандай балаңыз эмесмин, деп Каныбек айтканда, çoң койчунун денеси муз баса калгандай дүр-дүр этип, эл ылакаптап айтуучу чагылгандын оту төбөсүнөн тийип, таманынан чыгып кеткендей боло түштү. Жашында кул болуп Айдарбек Таткага келди. Сурмаш экөөбүзгө жакшы көрүндү. Бара-бара жалгыз кызымын күйөөсү болду. Анан тагдыр баардыгыбызды чилдей таратты. Көп азаптан кийин кайра бизге баш кошту. Эми Кудай аман койсо, Каныбек менен бирге жүрүп, кекенгенден кек алам. Жалгызым Бегайымды табам. Бегайым да балам, Каныбек да балам. Каныбек балам менен бирге жүрүп, бакты таалайдан эшигин табам, деп çoң койчунун аскалуу тоодой көрүп жүргөн таттуу оюна береги бир арчадан ашталып жасалган каптырга ичеги боло калып, өрттөп жибергендей сезилди. Анын медер кылган уулу Каныбек баласы эместигин билдирип, түбөлүккө кош айтышып жоголгон сыяктына түшкөндө, карт көзүнө бозоргон жөө туман жабыла түшкөндөй, айланасы ого бетер караңгылап, эч нерсе көрүнбөй калды. Тезирээк кыймылдап каптыргаңызды дурустап коюңуз. Баардыгың токумуңарды кайра карагыла, деген Каныбектин үнү баардыгына каттуу буйрук берген. Ал буйругун кайта жандырбай турган каардуудай сезилди. Баардыгы токумдарын кайра карашты. Çoң койчу каптырганы коюу үчүн эринин сол капталын көтөрөйүн дегенде, токто, деп эсен çoң койчунун басмайылын бошото салып, каптырганы койгондон кийин басмайылды кайра тарта салды. Кимде ким токумуна көз салбай атын жоорта турган болсо, андай адамга атын жөө жетелетип, аттуулар менен тең бастырып коем. Эч кимиңдин сакалдуу же сакалсыздыгыңа карабайм, деп андай ат жоорткан адамды эч кимисине ырайым кылбаучудай үнүн чыгарып, Каныбек темир кармап турган кара кашкага шап минди да, аттангыла. Баардыгы шапа-шупа атка минишкенде, капаланып турган çoң койчу баардыгынан кийин өтө жай аттанды. Жолдош çoң койчу, атты дурустап токуна албасаңыз, эл катары мине албасаңыз, анда ушул жерде калып, мындан ары жай бастырып үйүңүзгө барыңыз. Алдыга коюлган максат сиздей жайбаракат жүрүүчүлөрдү каалабайт, деп айтууну ойлонсо да, çoң койчунун карылыгын жана эмнегедир капа өңдөнгөнүн сезе койгон Каныбек унчукпады. Жолдоштор, деди азыр эле каардангансып турган Каныбек. Эми өтө мээримдүүдөй үнүн жумшак чыгарып.
Biz азыр bir кыйын ишке барабыз. Алдыга коюлган максаттарыбыздын ачкычы ушул иш болууга тийиш. Элдин эркиндиги үчүн күрөшүүгө бардыгыбыз ант кылышканбыз. Ал антты абийирдүүлүк менен бекем кармоого милдеттүүбүз. Эл үчүн керек болсо жанды берүүгө да макулдашабыз деп Каныбек токтоло калды да, бара турган иш анын оюна анчалык коркунучтуу иш болбосо да, оор ишке баратабыз. Бир боорлор. Мүмкүн кагылышта кан төгүлүшү да ыктымал. Мен аны силерден жашырбайм. Балким ал ишти эч кандай кан төкпөстөн эле бүтүрө беребиз. Иштин жакшы же жаман болушу бизден. Биз канчалык кайраттуу жана шамдагай болсок, ишибиз ошончолук ийгиликтүү болот. Ал эми коркоктук кылсак, душмандарга батын албай калтаарсак, бирибизге бирибиз жардамдаша албасак, анда барган ишибиз ит ашы кара буламык болот. Ошондуктан коркконуң ушул жерде кал. Коркпоймун дегениң жүр, деп Каныбек теминип койгондо кара кашка секирип кетти. Кош, Каныбек. Жалгызым Бегайымдан антип айрылдым эле. Эми сенден минтип айрылсам, мындан аркы жашоонун кереги эмне? Андан көрө үйгө өкүрүп барайын. Бегайым менен Каныбектин түбөлүккө жол болгону кемпирге кабар салайын деп чоң койчу ойлонуп турганда, башкалардын баардыгы Каныбектин артынан жөнөп кетишти. Эс тартып чоңойгондон бери чейин ирет уккан бөдүнөнүн үнү дал ушул секундаларда чоң койчуга башкача угулду. Ал кичинекей канаттуу кандайчадыр акыл айтып жаткансыйт. Бөдөнөлөрдүн бытпылдык деши ит болдуң дегенсип сезилет. Кой, ачуу шайтан акылдос. Мындан ары кетип калсам, коркконуман кетип калгандай болормун. Жок, коркконумдан эмес, таарынганымдан кеткенимди Каныбектин өзүнө болбосо Эсенге айтып кетейин деп ойлоду да, чоң койчу көк кашканын оозун кое берди. Каныбек жигиттердин алдына туура тартып тура калды да, кокусунан каттуу үн чыгарып же аттарыңарды азынатуучу болбогула, деп дагы жөнөп калды. Эсен, деди чоң койчу четте бараткан Эсенди жандай берип. Мага Каныбек салган капаны сен батмандап өлчөй албайсың, Эсеке. Анын себептерин жайынча айтып берермин. Кош, мен үйгө кеттим, деп чоң койчу атынын башын бура тартайын дегенде, токто чоке. Сакалдуу башыбыз менен балдарга таарынып кете берсек, экөөбүздүн атыбыз эмне болот? Өмүрү гүлдөтүүгөбү же солутуугабы билбейм. Алдыдан эмне күтүп турганы түшүнүксүз, чоке. Башка убакта таарынсак да, ушул бүгүн коелу. Бастыр таарынычыңды, эртең айтууга да болот. Сакалдуу башыбыз менен ылакапта айтылган акылынан айныган чечен болбойлу. Бастыр, деп Эсен артына чыга калып, чоң койчунун атын чаап жиберди. Айланадан эч кандай караан же табыш билинбейт. Кайбир аттарды капыстан быр этип учкан бөдөнөлөр чочтат. Баг-баг, баг-баг, бытпылдык деп сайраган бөдөнөлөрдүн ченеми жок. Бардык жердеги бөдөнөлөр мына бул кетип бараткандарды урматтап узатып баратышкансыйт. Алардын ар бир сайраганы бали, сак болгула деп акыл айтып жаткандай туйлат. Бараткандардын бардыгы бирдей сезим менен баратышкан жок. Ушул кетип бараткандардын ар кими ар түрдүүчө сезишет. Эмне болсо ошол болсун. Кожоюндан коркуп жүрүп өлбөгөн жан, эми бүгүн эле калса мейли. Болбосо көздөгөн максатка жетиш керек деп кээ бир кайраттуулар ойлосо, Кудай өзүң сакта. Кандай баленин үстүнөн чыгар экенбиз деп дагы бирөөлөр ойлосо, кайбири эртеңки күндүн чыгышын көрөмбү же көрбөй каламбы деп ойлойт. Тек ар биринин көз алдында кандайчадыр чочугандыктан белгисиз бир коркунучтун сөлөкөтү тургансыда. Ооба, дал ушундай. Булардын арасында бирөөнү өлтүрүүгө гана эмес, атайы бирөөнү урууга камдып, бир жерден экинчи жерге аттанып баргандары жок эле. А бүгүн болсо атайы камданышып, кимдир бирөөлөр менен басташып, кың дебей багынса багынтып, багынбаса күч менен багындырууга, учур керек боло калса кан төгүүгө же канын төктүрүүгө баратышат. Ошондуктан мына бул кетип бараткандардын көңүлүндө эчен түрлүү ой. Бирде көз алдыларына өлүм элестесе, бирде өмүр элестейт. Кандай жоруктар болуп кетер экен? Душман бизди эмне кылар экен? А биз душманды эмне кылар экенбиз? Ушул бара жаткандардан ким өлүп, ким аман калар экен деген суроо
Ар киминин көңүлүндө улам-улам кайталанат. Бири менен бири шыбыраша сүйлөшүү, бирөөнө бирөө суроо берүү деген жок. Өмүрүндө бири менен сүйлөшпөгөндөй тынтырс бара жатышат. Кокусунан үзөңгүсүн кагыштырып алгандар өзүн сөгүп, биринен бири качык бастырууга тырышат. Мындай минуталар көпкө созулбады. Кичинекей Коктучанын көлөкөсүнө барганда, «Темир, Сапар!» деди Каныбек атынын башын тартып тура калды. Ал экөө эки жанына барып тура калганда, «Айыл тиги төңдүн ар жагында эмеспи?» «Ооба», дешти Темир менен Сапар жарыша. Анда Темир Сапарды ээрчитип барып кел. Ал жигит айтылган жерге келсе, мага алып келгиле. Келбесе дароо кайра тарткыла. Жарайт, дешти да Темир менен Сапар жүрүп кетишти. Асман ала булут болуп тургандыктан, ай бирде булутка жашынса, бирде булуттан чыга калып, жашынбак ойногон жаш бала сыяктанат. Үйүрүн издеген айгырбы же адашкан бээби, тетиги алыстан тынбай азынаган бир жылкынын үнү угулат. Жаңы тууганбы же тууп ботосу өлүп калганбы, айыл тараптан үзүк созуксуз бостогон ингендин үнү угулат. Арадан бир аз убакыт өткөндө Темир менен Сапар кайра жетип келишти. Каныбек утурлай бастырып, «Барбы? Мына!» деп Темир аркасына учкаштырган сарымсакты көрсөттү. «Шашпардын койчусу Сарымсак сенсиңби?» деди Каныбек сарымсакка өңүлөө берип. «Ооба аке. Эгер адам болоюн, бактылуу жашайын, келечекке бала чакалуу болуп өмүр сүрөйүн, эл менен бирге жыргайын десең, сен бизден эчтеме жашырба. Сураган суроого чындыкты айтып жооп бер», деп Каныбек айтканда, «Сураңыз аке, жашырбайм», деди Сарымсак. Сарымсактын үнүндө кандайчадыр корккондуктун белгиси бардыгын сезген Каныбек, «Сен эчтемеден чочуба жигит. Кожоюнуң Шашпар сенин эмне кылганыңды билбейт, бизден бир ооз сыр башкага чыкпайт. Эгер кааласаң, бир ат тапсаң, биз менен бирге жүрүүңө да болот», деп Каныбек айтканда, «Айланайын акебай, азыр кошуп алам десең да мен кошула берем», деп Сарымсак Темирдин аркасынан секирип түшүп, Каныбекти жылоодон аларда кара кашка кош куруп кетенчиктей берди. «Аны жай сүйлөшөбүз уке. Кана айтчы, Парманбек Шашпардыкына келдиби?» «Келди. Азыр эле келди». «Канча жигити бар?» «15. Кандайча жарактанышканын байкадыңбы?» «Парманбекте күмүш кылыч, анан эки жагына жыгач кабы бар бирдемени асынган, белинде эки шамшары жүрөт. Абдумамын Жасоолдун кылычы, тапанчасы жана жыгач каптуу бирдемеси бар. Башкаларында бирден кылыч, тапанча жана беш атарлары бар. Алар сыртынан сакчы коюшту. Бир гана жигит аттарын кайтарып турат. Башка жигиттер кайда отурат?» «Шашпардын чоң үйүндө. Парманбек старчы менен бирге олтурушат. Аларга мал союлгандыр. Алмабы деген жесир катын сатамын деп бир байтал багып жүргөн. Ошону алып келип сойгон. Зордуп таппы?» «Анысын биле албадым аке. Этти эми эле салып жатышабы?» «Алар келбестен мурда салынган. Эт ушул кезде бышайын деп калды». Каныбек согушта жүргөндө, жарадар болорунан 10 күнү мурун кызылдарга каршы согушуп жүргөн бир полковникти кантип колго түшүргөндүктөрү көз алдына элестей түштү. Сүйгөн досу, батальондун командири капитан, ошол полковникти кандай метод менен колго түшүргөнүн Каныбек ушул бүгүн пайдалангысы келди. Каныбек далдага жашына жигиттери менен барып, Шашпардын үйүнүн алдындагы Коктучанын башына токтошту. Эмне иш кылуу жөнүндө жигиттерге кыскача гана түшүндүрүп, Сарымсакты үйүнө жиберип, өзү Темир, Сапар, Хамит үчөөнү ээрчитип, Коктунун башына чыкты да, боор токтошо жатып, 50 саржандай жердеги Шашпардын үйүн карашты. Үйдөн аркы түзөңдөгү эки шыркый орнотулуп, тартылган кермеде байланып аттар турат. Бир жигит аркы терки баскан сыйт. Шашпардын үйүнүн ичинен күлкү аралаш дуулдаган үндөр чыгат. Эт Шашпардын кичи катынынын үйүнө салынса керек, анда-санда алоолоп жанган куурайдын учкундары түндүктөн көрүнөт. Эч нерседен шек санабагандай жана ошол тынчтыкты бирөө бузууну каалабагандай короодогу койлор, желедеги уйлар, матоодогу төөлөр кепшеп жатышат. Короонун ары жаккы четинде 5 кара алачык турат. Ал үйлөр Шашпардын малайлары менен саанчыларынын үй экенин, ичинен күйгөн отту сан жеринен жылтылдатып көрсөтүшү күбөлөгөн сүйт. Бүгүн уяттуу жана кадырлуу кишилер келет. Тамак үчүн шүмүрөңдөп, бейтартип басууну токтоткула деп
Baya күндүз мал мууздатканда эле Шашпар эскерткендиктен теге үйлөрдөн бери басып эмес, ошол үйлөрдүн арасында баскан кишилер жок. Анын үстүнө эл басмачылардан коркуп калгандыктан Парманбек старчы жигит курап паңсат болуптур. Ал Айдарбек татканын уулу Карабек Корбашыга кошулуп, кыжырына тийгенди кырып, атасынын өчүн алат экен деп угушкандыктан чоңдор эмес, майда балдар да басып калган. Кудайдын буйругу экен паңсат, деп Шашпар башындагы ак топусун оңдойн дегенде, ашыра чапкан атактын зарылдыгы жок. Шашпарым деп Парманбек старчы паңсат деген атты жактырбагансыда. Кудайдын буйругу экен паңсат, деп Шашпар сөзүнүн башын кайталап, паңсат деген атакты талашкан менен башкага ыраа көрбөгөнүн күбөлөгөндөй, топусун алчыланта оңдоп, сыңар тизилей калып, эгер Молдокен менен миңбашы каза болбогондо, оштогу тымызын жүргөн большевиктер карасанатайлык кылбаганда, эмгиче паңсат эмес Корбашы да болбойт белең. Бул талашсыз болуучу. Бирок эчтеме эмес паңсат. Түн катар Молдокен менен Жутакен миңбашынын арбагы колдосо, Корбашылык да алыс эмес. Ырас. Муну башыңдагы калпагыңдай көрүп кой паңсат. Атам өлсө өлсүн, атамды көргөн өлбөсүн деген экен. Атан өлсө тайлак бар, комуң жерде калтырбайт деп, Молдокен өлсө да өзүң бар экенсиң. Ишиң талаага калтырбай, бүгүн атка минип чыктың. Атаңы көргөндөр өзүң менен үзөңгү кагыштырып, бирге жүргөндөр карап жатышпайт. Мына мени азырынча 7 жигитим менен аскериңе кош. Жигиттерди дагынкысын дагы таап, аттап тондоп өзүңө кошуп турсам, башка жакшы санашкандар да мен өңдөнүп келип кошулса, аскерлериңин саны 100гө жетсе, сен паңсат болбогондо ким паңсат болот? Шашпа, Парманбек старчы, 3 күнгө жетпей паңсат болуп, 4-күнү күнү Корбашы атыкпасаң, мурдуму кесип берейин. Иншалла, айтканың келсин, дешип олтургандар кошоматчы кой соет болушуп, дуулдаша түшүп токтошту. Силердин да айтканыңар келип, тилегиңер кабыл болсун деп, Шашпар алдында турган кара аяктагы ууз кымызды шып жутуп жиберип, сол жагында кызыл чаначтык учактап олтурган жигитке кымыз куйдуруп, кара аякты оң жагында олтурган Парманбектин алдына коюп, өзү чакчарыла чөктүшө калып, жыдыган кара теринин четине калгандай болгон суюк кара сакалы менен мурутун сылай, ойдо жок окуя башка түшүп, бир топ күндөн бери Молдокемин азасында болуп калдың паңсат. Молдокен менен Жутакен миңбашынын тапшыруусу боюнча мен да тынч жаткан эмесмин. Парманбек паңсат атка качан минет экен деп кулак түрүп жүргөндөр толуп жатат. Эртең ушул үйдөн аттанып чыкканыңда туш-туштан жигит болом дегендер кошулбаса, анда паңсат, менин атымы Шашпар эмес, какмар койгун, дегенде олтургандар кубанычын билдиргендей каткырып жиберишти. Бул айтканыңарга ишенем, Шашпарым. Бирок биздин жолубузду жарга, кечүүбүздү кемерге айландыргандар бар экенин унутпоо керек. Алардын ким экенин билбегеним менен кимдерди коргогондугун өзүң айтканмын. Атасынын көрө, ошолордун жүрөгүңө түпөйүл болгон жанагы чоң койчу, Жапек, Кубат, өзүңүн жылкычың Темирби? Аларды мага кое бер. Ошолорчолук шайтаным болбосо, эртең ошолордун катын баласын кармап туруп, алардын өздөрүн таптырып албасам, мени көргө тирүүлөй көмүп кой паңсат. Алардын үй бүлөсүнө тийбеймин деп убада бердиң беле? Макул, сен унчукпа, мага кое бер. Бул ишке мен киришем. Убалы менен сообу менин мойнумда. Ооба, бул ишке сиздин киришкениңиз эң туура. Кааласаңыз мени жаныңызга алыңыз, деп Абдымомун бажаңдап чөгүлөй калды да, эгер керек десеңер, алардын катындарын азыр эле айдап келем. Аббалли, азаматым деп, Шашпар Абдымомунду мактап, далысынан таптагандай, оң колунун алаканын алыстан жаңсап койду. Кокус чатак чыгып кетпес бекен, деди Парманбек. Чынында Парманбек баягыда жаман коркуп калган. Ошондон бери түн ичинде гана эмес, күндүзү да жалгыз бастыргандан коркот. Дайыма жанына киши алып жүрөт. Көп учурларда башын жоолук менен танган кишилер түшүнө кирет. Кылмышың үчүн соёбуз дешип, кекиртегине бычак такышат. Кайбир түндөрү Парманбек төшөгүнөн бакырып тура калат.
Kay bir uçurlarda erkeklerden ıyba kılıp, жоолуктарын чүмкөнө салынган келинди же кызды капыстан көрө калганда Парманбектин жүрөгү оозуна тыгыла түшөт. Эч кандай коогасыз, Абдымомун экөөбүз ишти жайлаштырып салабыз, деп Шашпар Парманбекке эрдин тиштеп, көзүн кысып койду. Эгер ошондой болсо, менин каршылыгым жок. Ошол өңдөнгөн томаяктарды айыл арасынан алыстатпай туруп, кызылдарга бирдиктеп аттаныш кыйын, деди Парманбек. Шашпардын апыраңдата сүйлөгөн сөздөрү олтургандардын көңүлүн көтөрүп, алдыдагы үмүттөрү жөнүндөгү ойлорун көктө баштады. Этиремиш ушак, дуудамалдашкан божомолдор менен жапектер жөнүндө сөз кетти. Аларды бири ушул эле жерде имиштешсе, Ташкентке жиберип большевиктерге кошту. Дагы бири Анжиянда жүргөн имиш десе, дагы бирөө Жалал Абадда жүргөнүн көргөнсүп айтышты. Кайбири алар көтөрмөгө ат алышып, ошол аттар менен Кара сууда эгин айдап жатыптыр дешти. Тек ар киминин сөзү ар түрдүү. Ишенип койгула. Алар бул жерде жок. Андай томаяктарды Ташкентке ким ээрчитип бара коймок эле. Мен Жапектин катыны менен мындан 3 күнү илгери сүйлөшкөнүмө караганда, Кара суудагы бирөөлөр менен жармакташып, эгин айдап жүргөндөрү рас, деди да Абдымомун дагы бажаңдап, олтургандарга өзүн эч нерседен кайра тартпас баатыр кылып көрсөтүп, ошол баатырлыгы менен мактанмакчы болуп, Молдокен менен Миңбашынын өздөрү жок болсо да, алардын арбактары карап турбайбы? Ал экөө менен Каныбекти кандай издеген экенмин. Менин издегеними Кудай өзү көрүп да ыраазы болгондур. Түндү түн дебей, күндү күн дебей, түү десе түкүрүк жерге түшпөгөн суукта, алайдулөй түшкөн каардуу бороондо кантип гана издебедим экен. Бирок Каныбекти таппай эмгегим талаага кетти. Анткени Каныбек ушул жерлерге келиптир деген сөздөр анчейин гана учурулган ушак. Эгер Каныбек ушул жерге келген болсо, анда аны мен алда качан тапмакмын, деп апыраңдап, дагы мактануу сөздөрүн баштамак болгондо, эт эзилип баратат, деп колуна чайнек чылапчын алып, ийнине эскирип майланышкан боз суу жоолукту салып, бир жигит келип эшик алдында тура калды да Шашпарга карады. Шашпар элдин колуна суу куя бер дегенсип жигитке башын ийкеди да айтайын деген сөзүн шашыла жөнөттү. Бир канча күндөн бери айрыкча паңсат. Өзүң белгисиз адамдар карап кое бергенден тартып, жанагы томаяктардын үйлөрүн мыктап аңдыттым. Эт жоолуктура албадым. Сөздүн чын-чынына келгенде, ошол жамандардын тилин алып, артынан ким ээрчийт? Эт гана ээрчиши мүмкүн, деп Абдымомун жууган колун сүртүп жатып күлүп койду. Эл акмак эмес. Итти ээрчибейт. Өзүңө окшогон тектүү жерден чыккан паңсатты ээрчийт, деп Шашпар Парманбекке күлүмсүрөй караганда, Парманбектин көңүлү көтөрүлө түштү. Өзүн кармап коркуткан башы таңылуу сүлөкөттөр көз алдынан жоголуп, элдин бардыгы артынан ээрчип, айылдын катын-кыздары ак куюлган аяктарын көтөрүп, паңсат ак ооз тегетиңиз дешип, жолунан тосуп тургандай сезиле түштү. Парманбектин көңүлү жайланып, белин чечип, кылычын артындагы жүккө жөлөп койду да, Кудайым жалгап, атамын арбагы колдосо, большевиктер менен серпишип көрөрмүн. Бисмилла, Аллаху акбар, деп Шашпар өзү бата кылды да, алдына эки жигит көтөрүп келип койгон чоң чарадагы этти акырын байкап көрдү. Ичинен майы түйрүлгөн картанын четинен кесип оозуна салып, чоң кызыл табакка устукандарды бөлүп, маңдайында кыргыйча кымпыйып олтурган жигитке карап, паңсаттан башта, Кыдыр. Алиң паңсат, алыңыз. Учаны алыңыз, жол сиздики. Парманбек сыртында бир элиден ашык майы бар учаны кармаганда, Шашпар анын алдында кичирээк кырмак кара табакты кое салды. Үйдүн ичинде чалпылдатып эт чайнаган гана ооздун табышы өкүм сүрдү. Устукан үлөшкөндөгү алың деген сөздөр Каныбектерге шашпай угулуп турду. Шашпардын эки үйүндө тең жымжырт. Табыш алып жүргөн кара дөбөттү Каныбектин буйругу боюнча сарымсак кармап, дөбөттүн башын этеги менен жаап, баятан бери козу байланган көгөндүн арасында олтурат. Ал жөн эле олтурган жок. Эмне шумдук болот? Бул ишти менден көрүшсө кантип? Менин эртеңки күнүм эмне болот деген суроолорду эсине түшүрүп, эчен алакеттен өтүп коркуп олтурат.
Kayсы jigitти emne kılуу jönündө bayatan beri түшүндүрүp айткан Каныбек тура калып үйгө карай жөнөгөндө аттарды кармагандан башкасынын бардыгы анын артынан жөнөштү. Алар шарактаган дабышы чыкпас үчүн сол колдору менен кылычтарын кармап, оң колдорундагы күрөгү тартылган мылтыктарды колтуктарына кысып, буттарынын башы менен лыпылдап басып баратышат. Эки кишинин баруу ыңгайсыз. Мен гана барайын, деген Хамит басмачылардын аттарын кармап турган жигитке карай өтө ылдамдык менен баратат. Каныбек эшиктин алдына барып жандаганда, эки жигит эшикти үйдүн үстүнө карай серпе салды. Көтөргүлө колуңарды. Эч кимиң кыбыр этпегиле деп, Каныбек Маузерин кезей үйгө жүгүрө кирип барып, коломтонун боюна тура калганда, үнүңөрдү чыгарбагыла дешип, бир нече жигит Каныбектин артынан кошо киришип, мылтыктарын сунушту. Кыймылдабагыла дешип, бир нечеси үйдүн тоордугу менен чейин жара тартышып, жиберишип, олтургандардын шелисине мылтык кезешти. Иң деп үнүн чыгарууга жараган Парманбек башын таңгандарды көрүп жүрөгү оозуна тыгылып, сол колуна учаны, оң колуна бычагын кармаган бойдон жүккө сүйөнө колун көтөрүп, көзүн алайтты. Анын корккону ушунчалык шумдуктай болгондуктан, жада калса оозуна салган чоң кесим этти бүт сугуна албай, жарымын көрсөтүп олтурат. Силер кимсиңер? Деп атылып, ордунан турган Шашпар чөнтөгүнөн тапанчасын сууруп келатканда, Каныбек Маузерин кармай берди. Эрдемсинип ордунан эргиген Шашпар чалкасынан кеткенде, анын башы керегенин көзүнө барып тыгылды. Тарс эткен дабыш чыкканда, Токолдун үйүндө олтурган байбиче катын «Кокуй!» деп сыртка карай умтулду. Токол катындын эшигин кайтарып калган эки жигит эшикти ача салып караганда, байбиче катын бакыра барып төргө жыгылганда, эт жешип олтурушкан 2-3 малай катын менен Токолда бакырыша барып, жүктүн бурчуна тыгылышты. Каныбектин буйругу боюнча бардыгынын жарагын алышып, коюн кончторун карап чыгышкандан кийин, «Кош, Парманбек мырза!» деп Каныбек оту жок коломтону аттай төргө чыга бергенде, «Айланай!» деген үнүн Парманбек араң чыгарды. Анын колундагы учасы менен бычагы жерге түшүп, өзү өңүн кубарта жүккө сүйөнүп, башы төмөн карата шылк эттирди. Өңдөрүн кубартып, жүрөктөрү ооздоруна тыгылып, калтырак уламдан улам бийлеген басмачыларга Каныбек кыдырата карап алды да, анан өзүнүн жигиттерине карап, «Мына бул күйкөлөрдү жакшылап таанып койгула. Эгерде булар өпкөгө айланган кулаалыдай болушуп, дагы жарак алып атка минишкен жеринде жолугушса, эч кандай сөзгө келбей гана атып салгыла» деп айтты да, анан тигилерге карап, «Жашааңар келсе, мындан ары жарак алып атка минбегиле. Кызылдарга каршы быжыраган азгырууга кирбей, тиричилигиңерди кылгыла. Кызылдарга каршы ушак таратпагыла. Байманаптардын тегирменине суу жүгүрткөн басмачылар силерге эч кандай жакшылык кылбасына түшүнүп койгула. Эмгекчи элдин багына жыргалдуу замана келатканын, андай жыргалды кызылдар, большевиктер гана кура тургандыгын туюнгула. Большевик байманаптарга кайнаса каны кошулбайт. Таман акы, маңдай тери менен күн көргөндөрдүн досу. Силердин ким экениңердин текшерип олтурууга убактыбыз жок, бирок айтаарым, Парманбектей кулаалынын бал тилине алданып, бакты таалай кайдан келатканына түшүнбөй адашып жүргөнүңөр болсо, бул жолдон кайткыла. Мындан ары басмачыга жакын жолобогула. Бизге кошулгула. Бизге кошулууну каалабасаңар, үйүңөргө тынч жатып тиричилигиңерди жөн кылгыла, деди да жигиттерине карап сыртка чыккыла дегенде ишарат жасады. Жапек тапанчалуу колу менен Парманбекти Каныбекке көрсөтүп, ала кетели деп жаңсады. Жок, болбойт. Азырынча андай кулаалынын мында калганы жакшы. Булар айтканыма көнбөй, дагы кимге келүүчү болгонун көргүм келет. Каныбек кетенчиктей басып сыртка чыкты да, кимде кимиң олтурган ордуңан кыймылдасаң, жаныңан үмүт кылба, деп эшикти түшүрүп коюп, эмне кылуу жөнүндө Жапекке шыбырап айта салды да, эшиктин тешигинен үйдүн ичиндегилерди карады. Үйдөгүлөргө кыбыр эткен кыймыл жок. Сары оору менен ооругандай кумсарышып, ооздорун ачып, көздөрүн алайтышып, эшикти карашат. Чоң чынынын түбүнө жасаган майчырак өчүп баратат.
Basmaçılardın attарын birden jitilip ketip baratkandy görgende kara döbet bardyger önün çıgarıp julunat. Birok al kögöndün buğurçagынан çıgalbay julunat. Sarımsak at karmap turgan temirge jügürüp kelip al başın joğuluk menen taňyp algandykdan anın temir ekenin tanybay. Aylanayın akeler. Meni ala getmesiňer şaşpar meni azır ele öldürüp salat dep ыйлап jüberdi. Akırın. Aylanayın temir ake. Ala getmeni. Ыйлaba. Minti ыйлay turgan bolsoň bizge emne kılıp beresiň? Makul ыйлabay make. Emne kıl deseň oşonun bardygyny atkarap dep sarımsak temirdi kolundan garmady. Attardın döbürtü alыстап ketken sep sırttan hiç kanday davuş bilinbey kalgandyktan Abdumomун esin jiyip başkalarga erdik körsetgüsü gelip sırtka daroo çıga kalbasa da akırın turup üydün jırtygынан sırtty karagysy geldi. Al akırın turup eşikti gözдөй baskanda Kanıbek Mauser'in sundura eşikten başpaga kalganda aylanayın jangıyba dep Abdumomун bakıra barıp jüktün burçuna arı karap tygyldy. Abdumomун turganyn görüp esine gele başlagandar Kanıbekti görgönde jürekleri oğuzuna tygyldy. Dağı aytamyn. Emi orduňan kıymıldasaň aman kalbaysın dedi da Kanıbek eşikti kayra jap akırın barıp atına mindi. Temir sarımsakty uçkaştırıp jönödü. Öýdögülördün birda biri ordundan kıymıldatuga jaraşpady. Bir dalay künden beri Parmanbek jomoktogon jana özdörü közü menen azır ele görgön başların joğuluk menen tangandardın bardygyn sırttan karap turganday sezildi. Özünün tagdyrına esi çıkkan sarımsak temirge uçkaşkandan keyin esin jıynady. Kıyın soğuş boldu Temir ake. Hiç kanday soğuş bolgan jok ekem. Bul geçineke gana oypoň toypoň dedi Kanıbek. Oo, uşunday uruştu. Eki kiçine balanın oypoň toypoň bolup körüşgönünдөй körüp jürse, anda bul akemin çoň soğuşu kanday bolup boldu eken dep sarımsak oýlady da kara kaşka menen alçyntyp baratkan Kanıbekке taňdana garady. Jalgız karışkır çabıttaganda. Başına joğuluk salıngan. Kaybiri selde çalıngan. Betlerin çümkögen. Kim ekenin eçkim bilbegen. Alar jürgön jerden eçkim jürbegen sıykırdуу adamlar çıktı. Al adamlar mından bir kança күnü ilgeri tün katar uulu Parmanbek starçıga görüngen eken. Emi Şaşpardın üyünün görünüptür. Şaşpar oşolorgo karşı ok çıgargan eken, Kudaydın buyruğu menen Şaşpardın öz ogu özüne jaňylyp kaza bolupdyr. Anın üýünde Parmanbek paňsat jigitleri menen konak bolup olturgan eken, oşol köz boğuçu adamlar alardın jaraktary menen attaryn alıp ketipdir. Bizdin dinge kirdese Parmanbek starçı gömböptür. Oşonduktan al jindi bolup kalıpdyr. Al köz boğuçular duba menen Şaşpardın koyçusu asmanga uçurup kögöndü kozların itke aylandırıp ketiptir degen siyaktуу uçurmalı uşaktar çar tarapka ketip jatty. Langardagy mönök uruusundan bir sıykırçı çıgıp adamdın bardygyn sıykırlap jatypdyr. Kimde kim oşol sıykırçının tiline girse ayıl apa jerge jeegi menen aman bolat eken. Tiline girbegenderden şoru gaýnayt eken degende uşak da tarap jatty. Jok, anday duba menen iş kılgan sıykırçı jok eken. Alardın sıykırçı dep jürgöndördü bayagı Aydarbek tatkanın kolu Kanıbek eken. Al şibirden gelse katın balası ölüp kalıptır. Katın balasının kegin alуу üçün oşol Kanıbek şiberdegi orustardın lölüsünen üýrengön dubası menen langarlıktardın arasına bülük salıp jatyptır degen uşak tuş tarapka ketip jatty. Jok, iş anday emes. Şaşpardın üýündegi okya mındayça bolgon dep çındыкты aytkan kişi jok. Şaşpardın üýündegi okyany gözü menen körgönдөр jandarынан korkup dagı bir balaketke çalnabızbı deşip jetip kalıştı. Parmanbek starçı bolsa oşundan beri töşöktü. Anın emne orusu bardygyn ajıratkan kişi jok. Közü ilinip baratsa bolgonu alaktap bakırıp tura kılat. Parmanbek starçı basmaçı bolom dep jigit kuraptır. Atasının arbağına sıyınbastan Şaşpardykına barıp jindi bolup kalıptır degen uşakta çıktı. Üy bülösü moldu çakırıp tün katardın arbağına arınap mal soydurup Kur'an okuştu. Birok ayıkpady. Eş mında eken. Men uşundayça adamlardan korkup kaldım dep Parmanbek aytpady. Aytuudan ölgüдөй korktu jana korkkondugun aytuudan namys kıldı. Tek
Парманбек ошондон бери ооруп төшөктө күндөн күнгө саргарып арыктап баратат. Шашбардын үйүндө отурганымда көзүмө бирдеме көрүнгөндөй болду. Башка эчтеме билбейм. Эсим ооп калыптыр дегенден башканы Парманбек айта албады. Көзү илинери менен эле башын таңган бирөөлөр кекиртегине бычак такайчы маузерин кармап маңдайында. Парманбек бакырып турат. Ошондуктан үй бүлөсү түн ичинде шам менен жанына олтурушат. Парманбек таңга жуук аз чай ичип, артынан кичине кымыз ичип жантайганда көзү илинип кетти. Таң куланөөк болуп, чыгыштан чолпон көтөрүлгөндө Камалбек мүрзөлөр тараптан чыгып Парманбектин үйүнө кирди. Парманбек тынч алып уктап кеткендиктен анын эки зайыбы да уктап кетишкен эле. Я Алла деп Камалбек асамуса таягын шарактатып жерге бир урганда ай деп Парманбек бакырып тура калды. О Кудай, эмне болду деп эки аялы көздөрүнөн сыйпалаша баштарын көтөрүшкөндө самтырап эшик алдында турган календерди көрүшүп, Кудай, чочуп агыла. Бүгүн күнгө бейшемби болгондуктан арбактарга барып Куран окудум. Касиеттүү түн катар молдонун уулу урматтуу Парманбек ноокас деп уккандыктан Кудай үчүн дем сала кетейин. Атасынын арбагына Куран окуйун деп мында келдим. Мүмкүн болсо айымдар Парманбек старчыны мага, мени Кудайга тапшырып, силердеги үйлөрдүн бирине барып тынч уктап алгыла, деди да Камалбек Парманбекке карап көзүн кысты. Баргыла, касиеттүү календердин мага дуа окуп дем салганын катындар угууга жарабайт, деди Парманбек көздөрүн жалдыратып өзүнө караган катындардан. Парманбек рас айтат. Мени бирөөгө дем салып жатканымы башка бирөөнүн көргөнү жана тыңшаганын жактырбайм, деди Камалбек. Түтөмөсү менен үйдүн ичин аластагансып күбүрөдү. Эки катын эшикке чыкканда Камалбек кошо чыгып, аларды токол катындын үйүнө карай көзү менен узатып жиберди да кайра үйгө киргенде саламат жүрөсүзбү афандим деп Парманбек колун сунду. Башка иштин бардыгын бүтүрүп, эми жалгыз гана кол алышуун калдыбы деп Камалбек үнүн акырын чыгарса да каардана сүйлөп, Парманбек менен кол алышпай чөк түшүп олтура калды да атаң түн катар менен Жутакемиң башы алдап жүрүп кылганы ал болду. Алдыртадан большевиктер менен байланышып, алдыңды каптап, ороолоруна көмүп алып, мен камдаган жарактарды сатып жиберишти. Кудай урсун афандим, атам эч кандай большевик менен байланышкан жок. Бас жаагыңды. Байланышпаса, мен камдаткан жарактар кайда? Атаң өлгөндө анын сөөгү менен бирге арабага салып келип, тапшырган жарактар кайда? Мен жигит курап, жаңы аттанган күнү болду. Аттанбай анга түшкөн акмак. Мындан ары сени менен эзилешпей сүйлөшө албайм. 2 күн мөөнөт ичинде атаң алган жаракты жана өзүңө тапшырылган жаракты таап, жигиттериңи курап, Айдарбек Татканын уулу Карабек Корбашыга барып кошуласың. Карабек ошко өкүмүн жүргүзө баштаган эле, атаңын алдаганынан жана сен өңдүү акмактардын камрабаганынан залал таап, Карабектин күчү жетишпей, оштон сүрүлүп чыгууга аргасыз болду. Ошондуктан бардык шылтоону таштап, аскериңи курап, бүрсүгүнү аттан. Эгер бул айтканымды кылбайт экенсиң, анда өзүң гана эмес түн катардын үйлөрүнүн бардыгына түн түшөөрүн билип кой. Жакшы болот афандим. Бирок минтип ооруп жатканда сенин эч кандай ооруң жок. Сендей коркокту оору деп айта албайм. Энеңе жүрөгүңдү көтөртүп алып, эртең менен атка мин. Жанагы башын жоолук менен орогондордон бирде мага кармап бер. Мен алар менен дуа көйлүктү салыштырып көрөм. Баса, алардын ким экенин билип, бирин таап берем деп бая күнү эштектин жумасы менен Абдумомундан салам айттырып жиберген элең. Кудай урсун афандим, алардан бирди кармамак тургай ким экенин билбей жатам. Анткени минтип оорумун. Эч кандай оору эмессиң. Тур ордуңдан. Кош, эми мындай бас, тың бас. Ошондой бас. Мына, эми айыктың. Айтканымды орундатып 2 күн мөөнөт ичинде Карабек Корбашыга барып кошулбасаң, анда кененирээк кылып көрүңдү каздыра бер, деди да Камалбек койнуна тапанча алып оозун
üylep koydu da kayra koynuna salıp, "Salamatta tur. Dini İslam'dın bayrağın gökülöte götörüşöt dep işenem," dedi da şart çıkıp ketdi. Parmanbek köýnü kıştançan jaldırap, eşik aldında turganda köňülüne bir nerse kılt ete düştü. Töşөгünün başındağı katılуу tapançany ala koyup, eşiktin aldına çeyin jügürüp barganda, atası tün katardın oştogu üýüne gelgen maskaçan ekөө Kamalbekti kaytarıp, eşiktin sırtında turganday sezile düşkünde, al artına kitençik dedi. Parmanbek starçı, "Kamalbek afandim, iştin jayın kanday aytsa dal oşondoy atkar. Menin aytkan sözlörümde çette kalmasın. Baykap közüňe kara. Ataňday aňkooluk kılıp, jaraktardın bardığın bolşeviklerge aldıra turgan bolsoň, anda meni aýlyňyň üstünden bir körda körüňü özüň gazdıra ber," dep Karabek Korbaşynyň gaardanyp aytkany Parmanbektiň göňülüne kılt ete düşdi. Baya günü Kanybekler jaragyn albastan 3 gün ilgeri Parmanbek Abdumamyndy eriştip barıp, Karabek Korbaşga jolukkany anın kaardanyp körüngönü, "Aytkanymy atkarbaýsyň" dep bir jigitdi atyp salgany da köz aldyna geldi. "Jok begim, bul kyzyulukdan je mendegi oorunun güçünden. Bolboso Kamalbek afandyga karşı kim kol götürmegile? Dal siler aytkanday, men bolşeviklerge gana karşı ok atam" dep Parmanbek közün alayta köbüröp, artyna getençiktey bergende, sırttan girip kele jatkan ayalı baya künkü Kanybekler baştana düşkönde, "Jok, bagındım silerge" dep bakırıp kolun götürgönde, tapançası kolundan ırgıp ketdi. "O kokuy, aylanayın, degemni bolup ketdi" dep çoň katyny gelip Parmanbekti kuçakday aldı da öýünde kalgan tokoluna gıykırdı. Çoçugan gıykırıkty ugup, Kamalbek Parmanbektin üýü tarapka kılçaya garap, dağı ilgeri jönödü. Kamalbektin kabağı bürkö, işinin naçarlygynanby kimgedir sögünüp, andasanda tayağı menen jerdi küp etkize koyup ketip baratat. "Kımbattуу Kamalbek Akunuulu, sizdin murunku işleriňizden jaýyn ugup, abdan razı bolup, uşul jazdan tartıp bizdin tilekti tilekteşkenler çabulga ötüp, Kızıldardın taşın talkan kılıp, Orta Aziýany orustardan bölüp, musulmandardın bayragyn jelbireter dep kubanar elek. Birok, Taşkentden algan kabarybızga garaganda, sizdin iş kerisine ketken imiş. Oşonçoluk jarak demez, bir kılıçty bolşeviklerge aldırış degen emnekenin siz tüşnösüz. Biz da tüşnöbüz. Awoştu koldan çıgarış, eri ölgön katın kara kiygenden jaman iş. Bul getirilgen gemçilik bir. 2 jumanın içinde kalıbına gayra gelүүgө tiişçi, biz siz menen başkaça mamle kılууga tiişbiz dep kojoyundары ayttırgan sözdü Kamalbek murdağı күнү ukkan. Kamalbek oşondan beri kapa jana açуулуу. Bul kabardy ugar zamat Mamajunuz kazga jolgup, anın eki butun bir konçuna gegizip, oştogu bir katar adamdарын ayağı menen tike turguzgan. Adıginenin bir kança adamı menen Karabekке karata attandırgan tündö tünü menen mında geldi. Şaşpardın ölüşün, Parmanbektin jaraksız kalıp kuragan jigitlerinin sayda sanı jok tarap ketişin ukkanda Kamalbektin güýbügün jeri kül bolup, Parmanbekti görgön ele jerde jaylap saluun oylugan. Birok anday kılgan jok. Boloçokton Kamalbek ümütün üzbödü. 5 kişi menen bolsa da Parmanbektin jaraktanyp attanışın artık gördü. Al üýme-üý kıdırıp, Kanybektin şegin, baardan murda ayıldan tımızın jok bolup jatkan adamdar kayda jürgönün taktap bilgisi geldi. Eger ayıldan tımızın jok bolup jatkandar Kızıldar tarapta bolsa, alardın üýbülösüne tımızın kişi jiberip, erdemsingen erkegin öldürüp, katın kızın kordotup, anan jaman atlarının bardığın Kızıldarga jala kılıp jabuu üçün tündö eştektin juması menen Abdumamyndyn aytuu boyunça ötö korkunçluu dep eseptelgen üýlerge kirip, alardın sırın bilүүgө Kamalbek baardyk janyn ürep baratat. Tanga juuk kelgen Japek menen Temir mындан bir kança ilgeri berdini ээрчитip ketişken. Oşondan beri alardan kabar jok. Kayda, emne kılıp jürgöndüktörün hiç kim bilbeyt. Ölböstün amalın oylogon Toto, eptep bürödön bir çını talkan je bir sındırım nan taap kelүү üçün erteň menen ketip, emi digerge jakyn üýüne gelatdy.
Enesi ketkenden beri eki iret дөңгө чыгып караган, жалгыз телмирип дөңдө олтурган Жамал тотунун келатканын көргөндө дүйнөсү түгөл түлүгү шай боло түшкөндөй кубанып, ордунан туруп энесин утурлай жүгүрдү. Бирок ачкалыктан буттары чалыштап, апаке деп алыстан кубанычтуу кыйкырган үнү тотуга угулбады. Ал өтө кубанычтуулук менен "Апакебай, келдиңби?" деп тотуну кучактай алып бетинен өөп, "Бирдеме таап келдиңби? Эчтеме таппай келдиңби?" Кызынын үмүтүн чорт сөз менен кесүүнү ыраа көрбөгөндөй, тоту акырын гана башын чайкады. Бирок анын баш чайкашына Жамал ишенбей, энеси кытмырлык кылып жаткандай көрүп, анын койнун аңтарды. "Чын эле эчтеме таппай келдиңби, апаке?" "Кимден табасың садагаң?" деди тото кызынын көзүндөгү кылгырган жашты көрүп, зейини кейигендей муңайыштуу үн менен. "Бизге боору ачыгандардын бардыгы жарды. Бизге эмес, өздөрүнө эчтеме таппай олтурушат. А колунда бар байлар болсо, бизге бирдеме берүү мындай турсун, абалы бизди көрөлү деген көздөрү жок. Эмне үчүн алар бизди жаман көрүшөт? Акең темир большевиктерде, атаң Жапек менен кызылдарда жүрбөйбү? Ошол үчүн бизди төртүнчү деп жаман көрүшөт. Анын үстүнө түн катар молдо менен Жутакемиң башын өлтүргөн ошол төртүнчүлөрмүш. Койчу апа, өгүнү Темир акем менен Жапек акем келгенде большевиктер менен кызылдарды мактап атам ээрчитип кетишпедиби? Же алар жаманбы?" Тоту терең үшкүрө үйгө карай кадам шилтей берип, "Кайдан билейин кызым? Темир менен Жапектин айтууна караганда алар жакшы. А кайбир кишилердин, айрыкча түн катар молдонун айылындагылардын айтууна караганда большевиктер менен кызылдар эң эле жаман." "Эмнеси жаман имиш?" деп үйгө кирейин деген тотунун алдына Жамал тороп тура калды. Тамакты ылгабай көзүнө көрүнгөндү жеп, кары жашы аял эркеги дебестен бардыгы бир төшөккө жатып алат имиш. "Ай, анысы абдан жаман экен. Анда алардан көрө басмачылар жакшы го" деп Жамал энесине эшик ачты. Тоту үйгө кирип баратып үшкүрө, "Акең менен Жапек акең басмачыга каршы күрөшүп жүрбөйбү? Айтор ким билсин. Ала тополоң. Ага ишенериңди да билбейсиң, буга ишенериңди да билбейсиң" деп эшиктен кире берген жерге тура калып, үйүнүн ичин айландыра караганда анын көз жашы кылгыра түштү. "Кой Тоту, ыйлаба. Аккан жаш тыйылат, ачка курсак тоюнат. Бүгүн таппаганыңды эртең табасың. Бүгүн колдо жогуң бакты таалайың менен эртең бирге келет" деп айтып, көңүлгө түтөп кылаарлык үй ичинде эч нерсе жок. Башыңы ташка уруп, өпкөңү сууруп дубалга чаап, жүрөгүңдү колкоосу менен кошо канын шоргулото кармап, көздөн жаш эмес, кан агызып турганда карап коёрлук бир жаңы буюм болсочу. "Апа, эми кантебиз? Экөөбүз тамак ичпегенге бир күн, бир түн болду" деп Жамал кайгырып турган энесин көрүп, үнүн акырын чыгарып, көзүнүн жашын мөлт эткизе терс бурула берди. Тоту жооп кайрбастан көз жашын агызып терең кыяга түшүп кетти. Бирок Тоту бир эмес миң кайталап кыялга түшсө да, үй ичинде өзгөрүлүп кете турган эчтеме жок. Жокчулуктун эмне экенин Тоту жакшы түшүнөт. Эки ташты колго алып, бирине бирин койгулаганда чып этип суу чыкпайт. Жокчулукта ошол тырсылдаган эки таш. Ал эки таш менен тарсылдатып, өзүңдү өзүң урган менен колдо жогуң бар болсо калбайт. Андан көрө бирөөгө жалын. Өз күчүң жетишпесе, бала чаканын күчүн сат. Ал аздык кылса мени сат. Балдар ачтан өлбөсүн деп Тоту бердиге кайбир учурда айта турган. Бирок Тоту жаш чагынан бери жокчулуктун азабын көп тартканы менен ачарчылыктын эмне экенин билбей турган. Колдо жок болгондон кийин курсак бирде тоет, бирде ач болот. Бүгүнкү ачарчылык эртеңки токчулук. Эл бар, өлбөгөн жанга өл балык эптеп табылат деп көп учурда айтуучу. А бүгүнчү? Ачкалыктын эмне экенин Тоту бүгүн гана түшүндү. Ооба, бүгүн гана түшүндү. Ачкачылык ырайымсыз ажал. Ал тымызын келет экен. Ачкачылык ичинде тымызын кирген мите. Ичеги карынды тымызын кулдуратып жей берет экен. Ачкачылык тымызынан боюна чырмалган кара чаар жылан.
Akırındık menen kısıp kuvatыңды alat eken da, denеңдеги мейримдүү жылуулукту эптеп жөөт экен. Ооба, ачкачылык ошондой экен. Жакшы менен жаманды, эркек менен аялды, кичине менен чоңду ылгабас, кимдин ким экендигине карабас ырайымсыз ташбоор ачкачылык. Тоту ушнетип кыялга түшүп туруп, бүгүнкү барган үйлөрүн эсине түшүрдү. Уюн музоосу менен уурдатып жиберип, эртеңки өмүрү эмне болоорун билбей ыйлап олтурган Сурмаш көз алдына келди. Баарын кылган силер. Силердей төртүнчүлөрдүн айынан кара кийип олтурабыз деп, түн катардын чоң катыны үйүнөн кубалап чыкканы көзүнө элестей түшкөндө, Тотунун жашы жерге карай томулонду. Уюн музоосу менен уурдатып жиберип, эртеңки өмүрү эмне болоорун билбей ыйлап олтурган Сурмаш көз алдына келди. Баарын кылган силер. Силердей төртүнчүлөрдүн айынан кара кийип олтурабыз деп, түн катардын чоң катыны үйүнөн кубалап чыкканы көзүнө элестей түшкөндө, Тотунун жашы жерге карай томулонду. Ким мейримдүү, ким мейримсиз, ташбоор, аны да Тоту бүгүн түшүндү. Кагылайын Тоту, үйдө бир жылам талкан, бир сындырым нан болсо буйрбай калсын. Мындан 3 күнү илгери уйду музоосу менен уурдатып жибердик. Айбала төркүнү тарапка кетип жок. Мен да өлүп, өлүм алдында олтурам. Өлүм мени алсын. Силер аман болгула. Кокус менин көзүм жумулса, эптеп элге айтып көмүп койгула деп Сурмаш ыйлап, Тотунун маңдайынан өөп узатты. А түн катардын чоң катынычы. Тоту анын үйүнө кирип барганда, алдына коюп жеп олтурган тамагынан бермек тургай, 7 атасынан бери айтылбаган жаман сөздөрдүн баардыгын айтып, көкшилиге Тотуну бир коюп, сыртка чыкканда көмөлөтө түртүп кубалады. Тоту ушулардын баардыгын ойлоп, көз алдына элестетип жашын төгүп турганда, апа, ыйлабачы, эптеп кайырчылык кылайынбы деп Жамал Тотунун маңдайына келип калды. Тоту жооп берген жок. Кайырчылык кылганда эчтеме таба албайсың дегенсип башын чайкады да кызынын маңдайынан өөп, анан жаман сокунун үстүнө барып олтурду. Апа кебай, анда мени бирөөгө сат, эптеп сени багайын. Тоту Жамалдын маңдайынан дагы өөп, анын башын көкүрөгүнө кысып, багайын деп ойлогонуңдан айланайын. Бирок сен жашсың. 13-төн 14кө жаңы гана чыктың. Эмнекен? Салыбай деле 13төгү кызын бир чейрек буудай үчүн бирөөгө токолдукка берген тура. Тоту дароо жооп кайтара албай сөздүн кыйышын издей баштаганда, Камалбек сырттан таягын шарактатып, "Я, Кудая, ушул үйдө жашагандарга ашыбаганы молураак бере көр" деп үйгө шып кирип келип, үйдүн ичине дем салып, сырттан камдап келген түтөмөсүн үйдүн ар тарабына карай дем сала үйлөп, анан Тоту менен Жамал тарабына карай дем салды. Колу буттарын ушалап, дем салып оозун көбүрөттү. Келиңиз календерим деп Тоту иймине экинчиден кайсы жерге олтур деп айтуунун ыңгайын таппай калдастай түштү. Камалбек касиеттүү кичипейилдигин көрсөткөнсүп, олтурууга эч кандай жер тандабай, чөк түшө калып, алаканын аспандата кенен жайып, "Я, Кудая, ушул бечара карып мискиндерден эч нерсе аябай, сураганын азыр кылгайсың" деп бата кылганда, "Айтканыңыз келсин" дешип, Тоту менен Жамалда олтура калып бата кылышты. Ушундай кыйналып турган учурда келе калган календерди ашкан касиеттүүдөй сезген Жамал, "Кудайым бизге тамакты көп берсе эле болгону. Календер аке, Кудайым берет. Кудайым силерди эч качан шыбагасыз калтырбайт. Андан көрө ниетиңерди бузбай, Кудайга мунаажат кылып, адилет адамдарга жардам бергиле" деп Камалбек тура калып, түтөмөсүн Жамалдын башынан айландырып, оозун күбүрөтүп дем салып, оң колун ушалай силкип коюп, анан эки колун бооруна алып олтура калып, "Башка оору сыркоолуу бала чакаңар жокпу?" "Жогуңуз акебай" деп Жамал энесинен оозунуп жооп бере салды. Кудай, ылайым оору сыркооңор жок болсун" деп Камалбек өзү эмнегедир күбүрөй бата кылып, күндөн күнгө ачарчылык күчөп, оору көбөйө баштады. Ошондуктан ар бир жума күнү айылды түтүнмө түтүн кыдырып, оору сыркактарына дем салам. Ягни мен бүгүн эч кандай кайыр садака албайм деп Камалбек оозун күбүрөтүп бата кылганда, "Аныңызга абдан чоң рахмат календерим" деп Тоту да бата кылды. "Ягни бул менин Кудай таалам буйруган вазифам. Баса, айтыңызчы айым, бул арада оору сыркоолуу киши жокпу?" "Ашым дегендин энеси 1 жылдан бери оору. Мына бул кырдан аркы айылда" деп Тоту отурган калыбы менен оң колун батышка карай сермеп койду.
Beçara, sakayıp ketsin dep Kamalbek oozun köbürötө bata kılıp Kanыбекти izdep жүргөндүгүn açık айтпастан, al kempirge da barıp dem salam. Mınday çoňrak erkeklerden oorulusu jok bu. Joğuňuz ake, dep Jamal enesinin tömenkü koltuğuna oltura ketdi. Mendikerge je orus kermen soguşuna barıp jaradar bolup kaytkandar bolsa da meyle. Soğup üçün alardın jarasına dary sürtüp dem salıp ketişim gerek. Anday kişi jok kalenderim dep Toto aytkanda, "Oy apa, Kanыбekçi" dedi Jamal. Asmandan telegeni dalışul üydün içinen tavla kalganday Kamalbektin eki gözü jaynap, betinin otundan kanday çadır nurdun jügürüp ötüşü payda bolup, çök tüşkönün жазып, malda şuruna kalıp, oşol Kanыбektin taalayına taalay koşup, bardık oğrusundan ayıktırıp, mına bul olturgan ayal menen kızının baktı taalayını açıp, alardın asmandan suraganın koyundan çıkarıp beri salçuday ünün jumşak çıkarıp, "Al Kanыбek degeniňer kim ele ayım?" Mından bir neçe jıl ilgeri Aydarbek Datkanyň Kanыбek attığı kulu bolupdyr. Dep Kamalbek kayra çöktüşüp oltura kaldy. Kanыбek Aydarbek Datkanyň golunda jürüp körbögen azaptарды göret. Anan Kanыбek Aydarbek Datkaga kılbagan sanatty kılıp, Akjal degen kölük atyn minip kaçat. Kaçkanda jön kaçpay, koluktusu Begayımdy alıp kaçat. Yap beçara de. Birok alar kolga düşöt. Koluktusu Begayım ölet. Al Begayım bizdin jakyn tuğanybız, çoň koyçu degendin kızı bolgan. Anan Kanыбek Kaşgar navganına düşüp, andan kaçat. Kaçkanda da Zunnahun Bektin garyndaşı Anarkan degende alıp kaçat. Birok көп uzabay kolga düşüp, Kırşıberge aydalıp ketet. O beçara ay dep Kamalbek ötü canı geygen kişiçe başın çaykap, üçkürünüp malda şuruna ketdi. Oşol Kanыбek Kırşıberden kaçıp, orus kermen soguşup jatkan jerge barıpdyr. Oppo azamatım dep Kamalbek jakasyn karmady. Anan Kanыбek oşol orus kermen soguşundan jaradar bolup kelip orup jatat deşip jüret. Oy kayran jigit ay dep Kamalbek ötö geygen kişi bolup, erdin tişteyi başın çaykap, anan alakanın jayıp, "Ya Kudaya, oşol Kanыбekti jarasынан ayıktırıp, bardık azap tozoktan kutkarıp, tilegen tilegine, közdөгөн maksatına jetkirgeysiň" dep bata kıldı da, Kanыбek azamat eken. Kanыбek nagız bolşevik eken. Bey beçaralardı ügüttöp, basmaçılarga karşı götürdü dep aytışat. Eger al oşondoy iş kılgan bolsa, ulayım salamat bolup, ömürü uzun bolsun. Basa, emi al beçara Kanыбek kayda eken? Kayda ekenin bilbeybiz ake dep, Jamal özü aytkan joobuna özü taňdanganday alakanyn jayıp koyda. Koyçu kızım dep Kamalbek çoğuşup ketdi. Beregi öldürgön sekelek kız Kamalbektin goluna düşkön Kanыбekti kutkarıp, anın baskan izin jaşırıp turgan sıykırçı siyaktyna düştü. "Hey şaytan baskan albarstılar, siler meni azgırıp jatasyňarby? Eger mintep Kanыбekке boluşa turgan bolsoňor, emne üçin bayatan beri keljirep kapkaýdagylardy süýlediňer" dep Kamalbek kaardanyp aytkysy geldi. Birok aytkan jok. Açuusu gelgenin baykatbas üçün eňke garap ordundan turganda, "Üýde olturgan biz emes, el aralap jürgen erim menen uulum da Kanыбektin gaýda ketkenini bilbeyt" dep Totu da ordundan turdu. "Ay eriňiz menen uuluňuz gaýda ele?" "Uulum bolşeviklerde, erim Kızıldarda" dep berdi temirden jurt aralap jürüşkendikleri menen syymyktanganday Totu ordundan turup Kamalbekке sal külümsüröй garady. Kanыбektin uşul ayılda ekenin Kamalbek murun ele işenip jürse, emi oga beter işendi. Birok anı bul ayıldagylar jaşırat. Bul ayıldın erkekleri gana emes, mına bul syaktuu öle albay olturgan kempiri, teetigi syaktuu albarstyday bolgan sekelek jaş kızdары, baş kızdары da jaşırat. Oba, bardygy jaşırat. Tegi enesi çındykdyn dal özün aytmakçı bolgondo, albarsty kızı azgırıp, men kuugan izdi başka jolga salıp ketpedibi dep Kamalbek bir az oýluna galyp, murunku açuusun gele düşkön içki sezimlerin bütünдөй özgörtüp, kandaydır bir kasiyettүү görünüşke düşe galyp, oň kolun öp maňdaýyna tegizip, anan eki kolun asmanda taşaýyp, "Ya Kudaya, eger meni pendem dep jaratyp, soopçuluk üçin iş kıl, karyptar üçin jakşy tilek dile" dep maňdaýyma жазganyň çyn bolsa,
ушул байкуш катынды эр менен уулун арбаледин сактап, тилеген тилегин берип, бакты таалайга жеткиргейсиң деп бата кылганда, айтканыңыз келсин, касиеттүү календерим деп Тоту абдан сүйүнүү менен бата кылды. Ушул секундаларда Тотунун кубанычы ашып ташып кеткен сыяктына түштү. Жамал үчүн береги календердин батасы шумдуктуудай сезилди. Календер үйдөн чыгып кетер замат эле үйдүн ичи бүтүндөй өзгөрүлүп, тамак жайнап калчуудай көрүндү. Камалбек канчалык амал менен тегеренип сураштырса да, Тоту менен Жамал Каныбектин кайда экенин билбейбиз дегенден башканы айтышпады. Бирок Тоту менен Жамалдын билбейбиз деген сөзүнө Камалбек ишенбей, кегин ичине түйүп, чоң койчунун үйүн карай жөнөдү. Жакшы календер экен, деди Жамал Камалбектин батасын кубангандай. Өтө касиеттүү дешет. Дайыма мазарга, мүрзөнүн арасына түнөйт имиш дешип, Тоту кызы менен Камалбекти мактоого алышты. Лангарга жаңы келген күнү басмачы бар деген кабарды угушуп, айылга аралап кирүүдөн чочулашып талаага түнөп, эртеси таңсүрөн оокат тарапка өтүп кетишкен Анархан менен Эркин Лангарга анжияндан Оштон большевиктер кызылдар келиптир. Түн катар молдонун уулу Парманбек Маңсат баштаган басмачыларды ошол кызылдар талкылап, Лангарга бейпилчилик орноптур деген кабарды угушуп, кайра келишти. Кырга чыгып бараткан Камалбектен чочулашып, экөө калың шыраалжындын арасына олтура калышты. Камалбек кырды ашып кеткенден кийин Бердинин үйүнө карап жөнөштү. Капысынан үйгө кирип келген Анарханды көрө коюшуп, Тоту менен Жамал чоочуп тура калышты. Арбаңыз жеңеке, бар болуңуз дешип, Тоту менен кызы экөө жарыша сүйлөдү. Келиңиз, кайдан? Бейтааныш экенсиз деп Тоту кичине утурлай басканда сырттан Эркин да кирди. Алтын башты өлүмгө кыя албай, ушул баламы жетелеп, кайырчылык кылып жүрөм, жеңеке. Бир чайнек ысык суу кайнаттырып ичели деп, сездин үйгө бурулдук деп, Анархан чачуанын ачты. Ай балам ай, деди да, Тоту андан аркы айтайын дегенин айтпай, мукактанып калды. Ай балам ай, сени кайыр сураткан ким? Ушул сулуулук келбетиң менен кантип кайыр сурап жүрөсүң? Бул баланын атасы эмне болгон эле? Ушул келбетиңди көрүп, сени алуучу жигиттер кырылып калыптырбы деп айтайын деди да, өз башына түшүп турган шумрай ачкачылык көңүлүнө кылт эте калгандыктан Анархандын абалын анчейин гана кайгыргансып койду. Ысык суу кайнаткан менен башка эчтемебиз жок жеңекебай, деди тамак эсине түшө калган Жамал кур эте түшкөн курсагын сыйпап. Өзүбүздө наныбыз, талканыбыз бар. Суу кайнатып берсеңер эле болду айланайын. Андай болсо суу алып келе койчу кызым, деди Тоту. Нан жана талкан деген сөздү укканда Жамал аябай сүйүнүп кетти. Календердин батасы туура келди. Миң ирет кайырчы болушса да, өздөрү жеп жатканда кантип эле мага беришпесин деген ой көңүлүнө түшө калганда Жамалдын көздөрү жайнап, эки бети нурдан кансып, кубанычы ташый түштү. Дал ушул учурда батыш тараптагы кырдан ырдаган баланын үнү угулду. Кызыл ат болду мингеним, кыл торко болду кийгеним. Кыйрыбыз өсүп өркүндөп, кызыгын көрөбүз дүйнөнүн деп ырдаган баланын үнү созолонуп барып басылганда, Арапбайдын баласы Каныбектин ырын ырдап жүрөт деп Жамал Анарханга алсыз дарманы менен күлүң этип койду да, жаман челекти алып сууга кетти. Каныбек деген атты укканда Анархан менен Эркиндин көздөрү жайнай түштү. Апакебай, ал Каныбек дегениңиз ким? Ал киши азыр барбы деп Эркин Тотунун маңдайына барып тура калды. Каныбектин ким экендигин айтуу өтө узун жомок. Ал ашкан комузчу, ырчы болуптур. Анын сонун ырларын, күүлөрүн Жапек көп эскерет. Жапек мага жакын кайнине деп Тоту өнөрү бар кайниниси Жапек менен мактангансып койду. Ал Жапек дегендин үйү кайда? Деп Анархан. Ал ушул жерде. Эмне, аны менен тааныш белеңер? Эч кандай тааныштыгыбыз жок. Өлө албай жүрүп, өлөң айтат болуп жатам, жеңекебай. Жакшы күү менен жакшы ырга шыктуумун деп Анархан кичине ыңгайсыздана түштү. Анын жакшы экен келиним. Бирок Жапек үйүндө жок. Үйү болсо мына бул чоң кырдын аркы жагында деп Тоту колун үйдүн түштүк тарабына карай шилтеп койду. Жапек кайда кеткен эле? Жаз чыгары менен большевиктерге кошулуп кеткен. Ошол Жапек Каныбектин досу дешкен чынбы, апа?
dedi Erkin. Bala çaktarında dost boluşkan emiş. Oşol Kanыбек ötken güzdön beri Japektin üyünde deşkeni kanday, dedi Anarхан. Sakal murutun kırdırgan, bir butundan aksagan koş baldakçan kişi deşetko Kanыбек'te dep, Erkin bir iştin dayının taap, oşonun artından dikildep kuvalap baratkansıda. An sen kaydan gördün el aylanayın dep, Toto keçine tаңдана түштü. Kanыбек'ti bul kaydan görsön Жеңекебай. Elдин aytkanынан ulam aytıp жатат dep, Totunun tаңдана түшkönnөн ulam çoçlap, Anarхан Erkinde akırın bildirbey okup koydu da, Kanыбек'ti el maktaganına kızıgıp, bul balalığı menen surap жатпайбы, dep, öz jüösün taysaldata saldı. Kanыбек'ti uğulum görüptür. Anın bayağı bir günü aytuuna karaganda, Kanыбек dal uşundoy kişiymiş. Ötkön güzdö Japektin üyüne gelip ketiptir, dedi Toto. Anarхан menen Erкинден Kanыбек'ti takıp suraşынан Toto takır şekşigen jok. Antkeni mындай kayır surap жүрgön jaman kатын, жаш bala эмес, tön katardын айылындагылардын далайы жана tön katar молдонун өзү да далай рет Kanыбек жөнүндө сураштыргандыктан, береги экөөнүн Kanыбек жөнүндө сүрүштүрүп олтуруштары адаттагы кайдыгер сураштыруучулардын бириндей сыяктанды. Kanыбек эми ошол Жапекти кимдеп экен? Алайга кетиптир дешет. Жок, ушул эле жерде жашырынып жүрөт деп да айтып жатышат. Чоң койчунун кайнатасы Жума деген чал Kanыбекти үйүнө алып барып чолок бутун дарылап жатыптыр деп да айтышат деп, суу көтөрүп келип тура калган Жамал сөзгө кийлигише кетти. Жума дарылап айыктырып, Kanыбек эки кызылдарды баштап, басмачыларга каршы урушуп жүрөт деп да айтышат айланайын. Оор сугаттуу, bir butu түшүп калыптыр деп да айтышат, деп Жамал энесинин жанына олтура кетти. Bir butu түшүп калыптыр деп да айтышат деп Жамал айтканда, Анархандын жүрөгү оозуна тыгыла түштү. Эркин чочулагандан энесинин колун кармай алганын байкабай да калды. Эмнеден чочуп, өңүбүз бузула түштү жеңеке, dedi Жамал байкай коюп. Кагылайын сиңдим, баласың да. Балалыгың менен адамга баа беришти билбейсиң. Болбосо ойлоп көрчү. Угушума караганда Каныбек чейин азап менен тозокту базарлап жүрүп, элине келгенде bir бутунан ажырап калышы кимге кайгы эмес. Өңгөчө биздей муңдуулар ошондой байкушка жаны ачыбайбы, деп Анархан көзүнө тола түшкөн жашын ирмеп томолотту. Айтканың ак сөз жаным келин. Кайдагы бир Каныбек үчүн төккөн жашыңа караганда бизден да өтө кеткен муңдуу болсоң керек. Чынымды айтайын келиним. Kanыбекти жаман көрүүчүмүн, деп ошол Каныбек үчүн уулум менен эримин урушуп калганы, бая күнү Каныбек жөнүндө уулу түшүндүрүп айтканын, ошондон бери аны жакшы көрүп калганын баятаан айтып келди да, балким буту соо чыгар. Мүмкүн буту чын эле чолок болуп калгандыр. Эчтеме эмес. Андай азаматтар адамга жакшылык кылгысы келсе, bir буту менен секирип жүрүп эле жакшылык кылат. А жамандарга 10 бут 10 кол берип койсоң да, биздей байкуштарга бир тыйындык жакшылык кылбайт, деп Тоту Анарханга карап жылмайып койду. Аныңыз рас Жеңекебай, dedi Анархан. Ай баламай, Каныбектин аман келгени жалган болсо керек. Сен башка бирөөнү көрүп алып, мен байкушту калп эле кууратып жүрөсүң го, деп Эркинге айтуу үчүн сөздөрү Анархандын башынан эми алыс качты. Каныбектин ушул жерге келгендигине Анархан кымындай да күмөн санабас болду. Ал кайда? Буту аманбы? Мейли, bir буту түшүп калсын, бирок ал азыр кимдин үйүндө жүрөт? Жапектин үйүндөбү, деп Анархан ойлонуп олтурганда, апек окуй, кызым, талпайып олтуруп алабызбы? Куурай алып кел, буларга суу кайнатып бере салалы, деп Тоту ордунан турганда, Жамал сыртка жүгүрүп кетти. Тоту казанын чайкап, там боорундагы очокко асканда, эне, жүрү, жарыкта Жапектин үйүн табалы. Ошолордон сурайлы, атамын жайын алар сөзсүз билүүгө тийиш, деп Эркин Анарханга шыбырай салды. Кагылайын Жеңекебай, рахмат. Сууну тим эле койгула. Жогорку айылга жарыкта жетип конолу, деп Анархан ордунан турду. Аны өзүң бил айланайын. Коңгула дейли десем, өзүбүз кечетен бери ачка олтурабыз. Бирдеме ооз тийгизбеди, деп капа болбогула айланайын, деп Тоту кайырчыга бирдеме бере албаганына уялгандай сөзүн акырын бош чыгарып, Анарханга теке карабай жер карады. Анархан бир азга ойлоно калып,
üydün için aylandıra bir imiri qarap, anda eki nanımızdan birin sizge bireyinçe, dep kötörüp жүрgön kiçinekey kebes kurjundan bir közünden korgap kalgan nandı alıp Totuğa karmattı da, beçeraga beçeranın kayrılışkanı uşul Jengekebay, dedi da sırtka jönödü. O kagılayın gelinim, meyrimdi ülügünden Jengin aylansın dep, Totu jaşın tögö Anarkandın artından çıktı. Bosogonu bir butu menen attagan erken kayra kayrılıp, koynundan algan nandın kiçinekey sınığın Jamalga suna. Men saga bergenim, uyalba. Jamal çoçugan kırgıyça, erkin sungan nandı alganda, anın bütkön boyu ımır çımır bolup, közdörü ala çakmaktap, nandı karmagan kolu örttönüp baratkansıdı. Sen bilesin be, al Japegakenin üyü kaysı tarapta? Mından arı, bizdin üydün artынан arı kırga çıksan körünüp turat. Жалгыз tam, andan başka jakını rasında ayıl jok, dep Jamal ötü tez jana adattan tışkarı kattуу süйлödü. Anarkan menen erkin koştoşup çoңkoyçunun üyüne qaray jönөгөндө Totu şaşla basıp üyge girdi. O Yenekebay, bul kanday taalay, dep Jamal kolundağı nandın sınığın enesini görsötö, koş koldoy kökürögüne basıp, mına kasiyеттүү kalenderdin bergen batası aynıbay geldi. Otjak balam, suu kaynatıp suu menen jeyle. Bardığın hazır jebalbay, ertenkini da oylop jeyli balam. Makul apakebay dep, Jamal kolundağı nandığın çetinin giçine yetiştep, kalganın enesine karmatıp, o çokko kömülgön ottun çoğuna kuğray jandırıp, ottu balbıltata jagıp jibергende, karangı bolup turgan üydün içi jarık bola düştü. O Kuday aylanayın. Kayırçıdan kayır algandığımı geçire gör. Meyrimsizderdin tokumun kurutup, janağı kelindey meyrimdüylördün tilegin berip, jerge jegimi oşundoy meyrimdüylör menen göýt Kuday, dep Totu köz yaşın tögö kıldı. Tögö batagıldı. O yapakebay, kanday kuanyç. Nan tabılganda ot dağı jarıp kuydu. Kara çapa, menin gözüme üydün içe külüp turgan seyt dep, Jamal sүйüngönüne çıdabay, közün jaşıldanta çurkap barıp, enesin kuçaktay öpkülüp kaldı. Kasiyetinden aylınayın kalenderimdin batası köp töp keldi. Egiz ulakka ayrışıbak degen uşul balam. Janağı kelindeylerden ömrü uzun bolsun dep, Totu dağı batagılıp, anan kızının mangdayından öp, anın başın sıladı. Aloolongon ot kazandın tübündögü kiçinekey suunun çetin türültüp kaynatkanda, Totu suuga kiçinekey tuz salıp, aştama kara çömüç menen aralaştırıp, tamdın boğurundağı tekçede turgan iki kara çöйçөктү alıp, suudan kuyganda, Jamal kazandın kapkagın jerge töşöp, üstüne nandı koya saldı. Şaşpa balam dep, Totu çöйçөктөгү suunun birin Jamaldın aldına, birin öz aldına koyup, napsini ağıtpaylı balam dep, nandı ekige bölüp, bir bölügün dağı ekige bölüp jatkanda, ay kasiyetinden aylanayın kalender hakem ay, dep, Jamal enesi sındırıp bütkö elek nanga karay kolun sundu. Oşul uçurda Totu menen Jamal üçün kalenderden başka kasiyettүү eçkim jok ele. Oşol kalenderdin kasiyeti Anarkan menen erkinde aydap gelip, beregi nandı berdirgendey sezişti. Kamalbek çoğuçun kişinin gözünçö bücürüp, bükçüyünkürüp, baskanı menen, kişi jok jerde şıybırlangan attay kete turgan. Kalender kasiyettүү, bugün mында bolso erteň oşto, bürsügünü anjyanda bolat eken. Butun götörüp at emes, eşek minbegen kişeken delingen sözdör ötkön küzdön beri el arasına taragan. Kamalbek el bar jerde jaman giyinip kalenderi bolup alganın, ıktığı jerge kalenderçe giyingen kimin kurjundarga saldırıp, jigitin artına salıp, özü mırzalarça sonun giyinip, attın mıktısın minip, bara turgan jerine saray uçkan kuştay kete turganın el arasındağı karapayım kişiler emes, Kamalbek menen birge işteşip jürgönдөр da bilişpey turgan. Baybiçe, baktı taalaydı tawayın dep balan Kanbekte erçidim. Bugün mında erteň anda, birde juukta birde alsta bolabыз. Bizge kasın tikken duşman jok emes, sak bol. Karıdım dep öçöýböy kayratyňdy jyna, başyňdy beken bayla, üýge jatpa. Ay balaňdy erçitip alyp bir günü bir goktuga, bir günü tegel goktuga tüne. Birok iz жазgırıp jürgönüňdi içi jamandardyň gözüne çalındyrba dep,
çoң koyçu aytkandan beri Surmaş üýge tünegöndü koygan. Kamalbek gün batıp baratkanda çoң koyçunun üýüne geldi. Birok üýdün eşigine jaman kulpu salınıp turat. Al asat ayağın şaraktatıp tavuş kıldı. Eki jaktı karada. Keliňiz kalenderim dep sıylap janına kele kalgan kişimiz alыстanda kişinin karağını görünbödü. Eki jakty ötö ettik menen baykap karap, üýdün içinde jana eki jakta kişinin joktuğuna gözü jetken Kamalbek kimgedir açusu gelgendey tayağı menen жерди bir urup çoň koyçunun eşigine garay bir tükürüp aldı da dittengen jagına garay jol tartty. Baya kündüz totu Surmaşka gelip ketkenden keyin 1,5 putga jakyn talkandy jөө götürüp Aybala törkünü tarapka gelgen. Kubanıçları koyunlarına batpay aradan beri jarma jasap içişip kalgan talkanların bekem katıp mındanары eptep үнөмдөp jeş üçün Aybala Surmaşty eriştip alıp üýden jogorgu oktuga baratышkan. Aybala jaman ketmen menen kiçinekey kemerçedegi jarçanın tübün gazıp talkan salgan başlıkты oşol jerge bektip üýge karay jönöй turgan bolgondo üýge karay tüz gelatkan jөө kişini görüşüp jaşınışıp kalışkan. Alar götüp aňdygan kişi kalender ekeninde taanyşkan. Ene, uşul kalenderdiň gözüne körünbeýle goýuluç, dedi da Aybala Surmaşty golundan tartıp kemenderdiň kırındagy şıral jyndyn betlerine kalkalaşa tura kalyşdy. Botom, al kalenderdiň nemnesinden gorkosuň dep Surmaş taňdana düşdi. Uşul kalenderden şegim bar eneke. Jamylanyň aytууна karaganda bul soğuk kalender emes. Botom, Jamyla daima tün katar moldonun korosun gaytarat emesbe. Oba. Ötken güzden beri bul kalender tün katar moldonun üýüne köp keletdi. Botom, kayır sadaka alıp jürgen kalender birdemeden öňgen jerge keleberbeýbe. Bul kalender gelgende da tün katar moldonun çoň üýüne tün içinde kelip ketip jürgenün köp görüpdir. Koyçu balam, kalender deyim nesin? Anın izdegen ele kayır sadaka bolso başka üýlerge emne girbeýt. Tün katar moldo ölgönden beri girbeý kalgan eken. Tündü taňga juuk Parmanbek starçynykına kelip ketdi dep jana ele kele jatkanda Jamyla jolman jolup aýtdy. Al kuuray alyp jürüpdir. Emne üçin antet boldy eken? Any Jamyla bilbeýt. Men da түшүnbem, birok Aziz akemin maga aytkanyna karaganda bul kalenderde bir bareket bar. Basmaçılarga jardam berүүчү jansızlar bolot deyt. Bul kalender jansızdan da özü bolboso da anın köölçüsü. Eger anday bolboso bayagda atamdar alıp kelgen jarakty Parmanbek starçy gaýdyn tapdy. Andan keyin Parmanbek starçy jigit kurap Şaşbardykına bargandagy jaraktарды kaýdan alışdy. Al emi özüňiz ele oýlap görüňizçe. Çыныгы kalender ayılga biri gelet da andan keyin görünböýtçe kayra ötüp baratkanda kaýbir baa garagan üýlerge tiýip ötür. Boldu. Andan keyin al kalenderdi dagы kılууga da tappaýsyz. Bul kalenderçi ötken güzden beri emne kılıp jüröt? Jürgöndür da balam. Jok enekay. Uşul kalenderdi oýlasam ele murduma ölgön ittin jyty-jytyna düşkön süýt. Aziz akemin aytkandary esime düşet. Al emne dedili? Uşul kalender jönündöbü? Jok. Bul kalender jönünde eçtim aytkan emes. Aziz akemler kurabız dep jürgön keňeş hökmetine karşı çygyp jürgön jansızlar jönünde aytkan. Any jay aytyp berem. Jön ele bargo ene. Alardy ukkanda töbe çaçyňyz tik turat, dedi da Surmaşty erkelete betinen öp tegine kalender jogorga karay jönödü. Emi kaýda kimdikine barat? Jogor jakda da ayıl bar emesbe? Bayagында basa alбай öçöýüp baratkanyny gördüm ele, emi jön ele baladan betler kıpıldap baratat. Aldaylanayın aymay. Oşol kalenderdiň baskanyna emne girip ketipdir? Baya günü Aziz akem meni erkeletip maňdaýymdan öpkönde jön ele öptü deýsizbe? Jok ene. Aziz akemin andagy aytkandaryny hiç unutpaým. Sadagasy akeş. Surmaş apamdy jakşı bak. Tünküsün sak bol. El arasına taragan uşakty taasındap ugup jakşylap talda. Kokus bizge karşı bir jamandyk kılgany jatsa, tündü tündebey, kündü kündebey bizge jetkir. Özüň kele albasaň işenişli biröni jumşa. Kokus duşmanyň goluna düşsöň, ölümdü aldyňa sunup kılıçty şiliňe takap tursa da sırıňdy aýtpa. Közüňe kılaýgan tamçı jaş alba. Keňeş hökmeti üçin, el üçin ölsöň, sırıňdy bekem saktap öl degen.
Yenikay, Aziz akemin aytkanдарынын kaysi birini aytayın. Aytıp tügüt albayım dedi da, Aybala surmaşka gülümsüröy karap kökürөгün kelep koydu da, maga emne tаңданıp karaysız ene? Sadagaňay, kalp aytsam Kuday ursun. Sen menin közüme şumduk görünüp turasың. Kandayça? İlgeri ataň ekөөbüz Aýdarbek Datkanyň kolunda jürgende, at başı Nарын degen жерден bir manasçı gelip, Aýdarbek Datkanyň üýünde bir neçe günü manasyny aytyp jatkan. Datkanyň kazanyn garmap, tarmagyn jasap jürüp, oşol manasçynın aytkanyny köp ukkanmyn. Manastyň gatny gankey, bul düýnölük emes, o düýnölük jary Saýkal degen kız bolupdyr. Al ekөө üstüne zot başlarına tuğulga geyişip, erkekler menen çabışkan eken. Sen hazır oşol ekөөne okşoy, tüşkönдөй göründüň sadagaň. Emneken, al ekөө dele maga okşogon katın bolgondur da, dep Aybala kıtıldap gülüp koydu. Ha kokoy, Kanykey menen Saýkal başka, sen başka. Alardın belinde kılıç, bir kolunda kalkan, bir kolunda nayzası, belinde aybaltası mingeni at bolgon. A sen emne, jadasa koluna karmagan kazıgın jok, dep Aybala oşol jomoktordo aytılıp, Kanykeydey Saýkalday bolboy kalgandygyna arman kılganday, surmaş ulutunup koydu. Aziz akem aytkanday, aluak emki ubak, köynögüm zot, közüm nayza, kolum aybalta bolup turganda, maga alardykynday giyim geçenin geregi emne? Maga uşul kuwatym jetet dep, katkıra, Aybala eki muştumunjana bulçuңdарын tüýültüp koydu da, anan köynögünün böýrömçösüne kolun salıp, eki emçeginin arasına baylangan buldik tapançany çüpürök kawынан suurup çykdy da, surmaşka akyryn görsötüp, emki Kankey menen Saýkaldar uşunday jarakta alıp jüret. Kündü kün debey, tündü tün debey, törkündörüme gantyp barıp geldi deysiz. Uşul jaraktyň göçü menen barıp geldim. Boya günü onogu menen Aziz akem berip ketken. Bul kolumda turganda men kimden korkom? Hiç kimden korkpoyum. Zarılış çıkıp kalsa, Aziz akemderdi izdep jer kuygada baram. Kokus başıma müşkül tüşe kalsa, men jalgyz ölböy, jastygyma bir top duşman dala jatam dep, Aybala közlörün jaynata külümsüröp, surmaşka kaşın kagıp, közün kısıp kökürögün jogoru götörüp koydu da, bul degen kayra içine salıp, böýrömçösün kımtılady. Surmaşaýy vay taň kaldy. Bul çenele Aybala uje oşol bolup közüme görünüp jatkan bir sıykırçıby. Biröge teke garay albagan, biröge teke garap koysa jerge girip kete jazdagan, jaşlyktan köz jaşyn tıybagan. Aybala uşnetip özgörgönbü degen siýakty suroolor jamıragan kozuday jabalaktap surmaştyň başına gelip ketip jatdy. Dal uşul minutalarda surmaştyň gözüne Aybala şumduk tuğday baatır siýakty göründü. Anın aytkan sözdörü, jalyndyğı köz karaşy menen kökürögün gerip duruşuna töp gelgensit. Közüme gelsin ay, emne üçin mintip saktyna garaýym, suktyna garaýym, dep oýlady da surmaş. Aybalany üýge alıp barıp, ırımdap başынан suw tekeretip çaçıp, jaman kara çöýçükdi sındıra teptirgisi geldi. Jür, üýge baraly balam. Toktoňyz ene. Tiginde dağı ekö gele jatat dep, Aybala basuga umtulgan surmaşdy garmay kaldy. Al gelatkan ekö Anarhan menen erkin ele. Alar çoň koyçunun üýüne batele jetip gelişdi. Birok hiç kimden jokduguna işenişip, Kamalbek ketken tarapka garay oşol jaktan görüngen aýylga jönöşdi. Ene, üýge barbaýly goýulçy. Emne üçündir ele jürегim alyp uçat. Anın üstüne jög işlerdiň gelip ketişleri maga kümen tuğuzat dep, Aybala jüregim bastı. Kandu teştüğü garşkır, beýkünü kan agızgany jatkanyn hiç kimisi düşüngen jok. Çoň koyçunun üýünün çygyş jagyndagy kırdyn arka goktusunda Kamalbek barganda alystan aňdyp jürgen eşdektin jumasy aldынан çykdy. Kanybektin daregin bildiňbi? Dep Kamalbek kabagyn tüýüp, közünün töbesi menen garady. Joňuz afandim dep juma atынан tüşe galyp, eki golun boorun alyp büjüredi. Kıştan beri jürüp, bir tıyındyk iş kıla albadyk go, akmagym. Eger Kanybekti tappasaň je, kayda jürgönün taktap bilbeseň, anda iş çatak, juma. Birok iş mınday. Azır daroo barıp satarga aýt. Bugünden galtyrbay, berdinin katyny menen kızının gözün tazalap,
Çoң koyçunun үйü менен кемпирин келинине кошуп ысырыкташсын. А өзүң болсо ыктуу учур боло калса, түндөсү мени айткандай иште. Жакшы болот афандим, деп Жума атына минип, салмоор менен ыргыткан бодур таштай зыркырап жөнөдү. Сырттан аттардын дөбүртү угулганда Тотунун жүрөгү оозуна тыгыла түштү. Кокуй, басмачы болуп жүрбөсүн, жашынчы деп Тоту карбаластап, оң алаканы менен казандын көөсүн бир тартып алды да Жамалдын бетине сүртүп, аны тамдын бурчуна жаткырып, жаман төшөктү үстүнө таштай салганда, куржундун эки көзү буудайды көтөрүп, сырттан темир кирип келди. Саламатсыздарбы апа? Темир? Деп Тоту сүйүнгөнүнө чыдабай, бакыра барып өпкүлөп, садакаң болоюн каралдым, аман эсен жүрөсүңөрбү деп дагы кайра кучактап өпкүлөдү. Темирдин келгенин билген Жамал жаман төшөктүн алдынан туйлап туруп, өңүнүн көө болгонун эсинен чыгарып, Темирге карай атылды. Темир аке, садака болоюн. Ой, бетиң эмне болгон? Темирдин мойнуна асыла түшкөн Жамал өтө ыңгайсызданып, силерди басмачыларбы деп энем, деди да көйнөгүнүн этеги менен сүртө баштаганда, жакшы жатасыңарбы? Балдардын энеси деп сырттан Берди кирип келди. Ата, деп Жамал барып Бердинин мойнуна асылып калды. Өзүң саламат жүрөсүңбү? Балдардын атасы деп Бердини көрүп турган көзүнө ишенбегендей жана эмне үчүндүр андан аябай сүрдөй түшкөндөй, Тоту үнүн акырын гана уялыңкырай чыгарып, көзүнүн кыйыгы менен карады. Кудайга шүгүр, балдардын энеси. Кандай, оорубай сыркабай, жакшы жүрөсүңөрбү деп Берди көкүрөктү көтөрүп, мылтыгын тамга жөлөп, кылычы менен тапанчасын көрсөтүүгө аракет кылгансып, сур шинелдин эки өңүрүн эки жакка жая таштап, белиндеги боз курун эки колу менен кармап, Тотуга эрдемсине карап тура калды. Бердинин кийген кийими бүтүндөй өзгөрүлүп, жанына жарак асынып, тебетейине кызыл чүпүрөк байланып алгандыктан, Тоту чыны менен Бердиден сүрдөп дароо жооп берүүгө тили күрмөлбөдү. Жакшы жүрөбүз, атакебай. Бирок такыр оокатыбыз жок деп Жамал жооп бере салды. Мына, айланайын. Куржундун эки көзү толтура буудай алып келдик деп Берди мактангандай куржундагы буудайга карата колун шилтеп койду да, көмөрүлүп турган сокунун үстүнө барып олтурду. Мынча көп буудайды кайдан алдыңар, ата? Турмушу начар кызыл аскерлерге биздин жаңы өкмөттүн берген жардамы. Атам экөөбүзгө тийгени ушул. Жакында силерге да берет имиш. Ой, кандай жакшы өкмөт деп Жамал ордунан секирип койду. Зайыбы менен кызымдын көйнөгү жок эле десем, кемендирибиз Азиз Ахметов эки көйнөктү кездеме берди деп компоюп, Берди белине илген кызыл чытты сууруп кызына, агала чытты Тотуга карай ыргытты. Урият заман болот дегени чын эле ушулбу деп сүйүнгөн Тоту чытты алып көкүрөгүнө кысты. Урият эмес, кеңеш өкмөтү де. Биз бардык ишти кеңешип иштейбиз, балдардын энеси деп Берди компоюп сакалын сылады. Ким менен кеңешесиңер, ата? Жамалдын суроосуна жооп бере албай, Берди бирөөнүн атын эстеп таба албагандай, бир топко колун көтөрүп, мукактана түштү да анан Темирге карап, жанагы тиги ким эле? Владимир Ильич Ульянов Ленин. Бладем, кыскасы, биз ошол киши менен кеңешебиз. Ал киши биз менен кеңешет. Демек, ал киши падышаңар экен да, балдардын атасы? Ата, зулум падыша Николайды тактан түшүргөн ошол Ленин. Ал биздин кедей кембагалдар менен бүт дүйнө кишилеринин акылманы көсөмү. Ал киши кыргызбы, ата? Баса, анын улуту ким эле деп Берди Темирге карай турду. Билбейм, ата. Бирок анын улутунун кереги эмне? Адилет болсо болду да. Ооба, туура. Бир сөз менен айтканда, балдардын энеси, ал биздин жаңы падышабыз. Бирок ал падыша болгондо да бардык жер жүзүндөгү падышалардын улугу, тунугу, акылдуусу, адилети. Адилеттүүлүгү жакшы экен балдардын атасы. Бардык жаман менен жакшыны башынан өткөрүп, анан ал пастан жогору көтөрүлгөн киши экен. Балдардын энеси. Пастан жогору көтөрүлгөнү кандай? Балдардын атасы. Берди бир топко жооп таба албай мукактана түшүп, мисалга өзүмдү алайынчы, балдардын энеси. Мен жашыман ар кимдин малын багып, анан чааракер болуп,
Ak menen karany taanyp bir şordu eleme. Oşonun kesirinden tün katar moldonun azgırgına girip, dep berdi mukaktanıp söz tabalbay, anan kolun kattu şiltey. Kıskası oşondoy boldu, baldar nenesi. Anan Japek menen oğlungdun aytığı boyunca Kızıldarga asker bolup ketdime, eldi özübüz başkarabız degenden keyin jan talaşıp jakşı işledim. Kemendirimiz Aziz Ahmetov meni özüme okşogon 10 kişige kemendiri kılıp koydu. Biz basmaçılardı jana aktardı jogotup, el araсын tınçıtkandan keyin men ayılga gelgende seni başkarudan jogoru kötörülüp, balkim starçı bolup kalarmın. Mümkün mingbaşı bolup kalarmın. Mına baldar nenesi. Menin uşineti pastan jogoru kötörülgöndügüm. Lenin uşineti pastan jogoru kötörülüp, çoğ mansaptuu bolupdur. Aparmanbek starçı bolsun ele boldu atake. Kuday buyursa kızım. Tegi 5 atardı jongo elip, tapança menen kılıçtı jangasınıp, kıran attı belge kıstarıp, tebeteyini kızıl baylap, atan görbөгөн jerlerdi görüp, anjiyandan berki jerlerdi aralap, oştun için çаңdatıp biylep жатқан Aydarbek Tatkanın oğlu Karabek Korbaşını çoçkonun balasınday çırıldatıp kuup çıgışıp, emi oşol Karabek Korbaşının артынан kuup жүрgөн ataң, erteң basmaçılardı jogotkondan keyin bir çoğ mansapka elineri talaşsız kızım, dep berdi ordundan turup, şinelinin eki ömürün kaytara kolun ardına alıp, ilgerten ele el başkarıp kelgen çoğ manaptarça çalkalay ar beri bastı. Eger uşul minutada Berdake, sizdi Lenin çakırtıp жатат. Sizdi Kеңеш өкмөтүнүн başına koyt eken dep bирөө айтқан bolsa, "Жок, men Kеңеш өкмөтүн başkara albaymın" dep Berdi айтпайт эле. O Kuday, zobolum götürülse ele boldu, baldardın atası. Temirdin kanday darajaga jetişkenin bildiňerbi? Baldarın nenesi? Kim boldun ake? Dep Jamal barıp Temirdi moyununa asıla kaldı. Temir iştegen işine sıymıktan menen Jamaldın mangdayынан öp erkelete. Komandirimiz Aziz Ahmetov'tun adjutantımın. Bir söz menen aytkanda baldar nenesi. Oğlum bizdin ekinci kemendirimiz. Oğlumdun ünü çıkkanda biz bürgöдөй gana sekirebiz dep berdi katkırıp koydu. Kuday darajaňdy kut kılsın balam. Totu Temirdin betinden öptü. Bolşebekteriňin, Kızıldarıňyň boğusu bek bolsun aylanayın. Ata, o vakit bolup kaldı. Kaytalı dep Temir ordundan turup korun oňduna başladı. Baldardın nenesi, emi iş mınday bolsun. Biz bolsok taraktatıp basmaçılardı tokmoktop жүрөbüz. Sen kızın ekөөň oğlunun için kaza vergile. Men erteň suranyp kelem. Tegi buğdaydın jarımын jügörgö almaştırıp seep alala. Erteň kemendiriňen sen da suran. Ruhsat berbey koysa kantebиz? Ruhsat beret. Aziz Ahmetov menen komissar ekөө basmaçılar menen uruştu. Bir günü toktota tursa eşitime bolboyt dep berdi komandirinda koşo biйлөөчүдөй götörülüp koydu. Berdake, jürüňiz dep kırdan Japek kıykırdı. Jürüňiz, Japek akem kıykırıp жатат dep Temir sırtka jönödü. Temir ake, emin ketip kalasyňarby dep Jamal Temirdin artынан jügürüp çıgıp ketdi. Koş baldar nenesi. Mına bularyňdy sırtka bir jerge katıp koya tur. It basmaçılar gelip kalsa alıp ketpesin. Komboy ele gelip kalasyňarby? Dep Totu jer karay uyalynkyrady. Berdi unçukpastan Totunun mangdayına gelip oň kolu menen anın eegin jogoru götürüp közüme kızlay görnösüň da baldar nenesi. Koye dep Totu Berdinin kolun türtüp jiberdi. Baykuş kempirim dep Berdi Totunu dalısından taptap mangdayынан sılap anan çop ettirip öptü da külö çıgıp ketdi. Bir kança jıldan beri Berdinin yerini betine tiybegen Totunun bütkün boyu ımır çımır bolup közlörüne türküm tüstögü birdemeler sapırılıp uçkanday bola düştü. O uyatsız avuşka. Boldar çoňoýup kalgan avuşkada uşintebi dep Totu üýünün aran gana çıgaryp künküldedi. Attardın dübürtü uğulganda Totu sırtka garay umtuldu. Ay karaňgy. Attardın dübürtü uğulgany menen Berdilerdin karany görünbeyt. Oy kaglaýyn apake vay dep Jamal Totunu kuçaktagan boýdan nes bola attardın dübürtüne kulagyn saldy. Keçke sandalıp jürüp bir jalam talkan tappay geldim ele. Emi mına dep jağına tiyip turgan kızımın mangdayынан öptü Totu. Oşul uçurda bulardın baktılı kişi joktoy tuyuldu.
Аттардын дүбүртү угулбай калса да, Тоту менен Жамал тыңшашат. Буларга кошулуп асмандагы жылдыздар кубанып, салкын жел түркүм гүлдөрдүн жытын тартуу кылгансыйт. Бирок кандуу тиштүү карышкырлар жортуп, баскан жеринен кан агызып, арс эткен жерин куйкалап, бактысыздыктын кара туманын башка түшүрүп келатканын эч кимиси билген жок. Тарс этип мылтык үнү чыкканда, жакын эле жерден көрүнгөн 3 үйдүн оту жалп этип өчтү. Чур эткен адамдын чуулдаган, иттин үндөрү лып басылды. Отур, бул жакшылык иш эмес деп Анархан эркинди колунан алып, бел кырчоого келип калган карындыздардын арасына олтура калды. Аңгыча дабырттатып чапкан аттардын дабышы чыгып, Анархандын жанынан төмөн карай 4 киши өтүп кетишти. Алардын сөлөкөтү жолугуп, аттардын дабырты угулбай калгандан кийин теги айыл тараптан созулонгон аялдын, өкүргөн эркектердин үнү чыкты. Жүрене, айылга баралы? Жок балам, эми ал айылга барбайбыз. Бирок ушул жерге түнөп алалы, деп Анархан эркинди бооруна тартты. Азыр эле дабыратып чаап кеткендердин артынан карады. Алардын ким экенин билбей терең ойго кетип олтурганда, жанагы ээси жок кулпуланып турган жалгыз үй тараптан жалбырттаган оттун жарыгы көрүндү. Басмачылар үйдүн ичинен да, сыртынан да өрт койгондуктан, чоң койчунун үйү жалбырттап күйүп, лапылдап төбөсү түшүп жатты. Кудай айланайын. Бул эмне деген жазалаганың? Үйүң өрттөнсүн деп мени ким каргады? Мен эч кимге жамандык кылганым жок эле го деп сурмаш боздоп ыйлап, тетиги коктунун ичинде айбала салып берген төшөгүнүн үстүндө олтурат. Демейде болор болбоско ыйлоочу айбала азыр мисирейип, канын ичине тартып, тишин тишине басып, бычыратып, булдигин оң колуна бекем кармап, жанагы үй өрттөнгүчтөрдүн кеткен тарабын карап олтурат. Ал өз эрки менен олтурган жок. Сол колун сурмашка карматып, анын жибербей чырылдап ыйлаганына көнүп олтурат. Бердилер кеткен тарапты карашып, Тоту менен Жамал көпкө чейин сыртта турушуп, анан үйгө киришти. Алар үйгө кирер замат эле дабырттап чапкылаган аттардын дабышы эшик алдына келип токтоду. Булар ким? Басмачылар болуп жүрбөсүн? Жок апаке, атамдар кайта келди окшойт деп Жамал сыртка карай жүгүргөндө, сырттан Сатар менен Өмүр жалаңдашып кирип келишти. Ай деп бакыра Жамал энесинин аркасына тыгылды. Айланайындар, ким болосуңар, деди Тоту. Тоту анчалык коркподу, анткени тигилерди басмачылар экен деп такыр ойлогон жок. Алардын баштарында 5 бурчтуу жылдыз тагылган шлем, кайыш кору менен курчанышкан шинель, асынган кылыч, тапанча, алар арчындалган пулеметтин ленталары гана башкача болбосо, башкасынын баардыгын жана гана темирдин үстүнөн көргөндөй Тоту. Басмачынын катын кыздары деп Сатар тапанчасын сууруп алып демиткенде, апакебай деп Жамал бакыра Тотуну кучактай алды. Биз басмачы эмеспиз, айланайындар деп Тоту калтыраган үнүн чыгарды. Тарт тилиңди. Биз басмачы эмеспиз. Силер басмачы болбогондо анан кимсиңер деп Сатар күчүнүн баардыгынча бакыра сүйлөдү. Раймет, айланайын, менин уулум менен эрим өзүңөргө окшогон кызылдар, большевиктер. Бас жагыңды. Большевик менен кызылдардан айланган шайтандар. Большевиктербиз, кызылдарбыз деп алдап жүргөнүңөр жетишет. Бизди алдап, силердин эриңер, уландарыңар кеңеш өкмөтүнө каршы күрөшүп жүрүшөт. Сенин эриң менен уулуң калпайтып, буйумулуп, кызыл аскерлерче кийинишип, биздин командирибиз Азиз Ахметовдун атын сатып алдап жүрүшөт. Алар элди талап, үйүндөгү дүнүйөсүн алышат. Айт чыныңды. Бүгүн эмне алып келишти? Сапар тапанчасын кезегенде Өмүр мылтыгынын затворун шарактатып, Жамалды атмак болуп сунду. Айланайын, балам аман кой. Алып келген кездемеси мына, буудай тигине, деп Тоту ыйлап жиберди. Оңбогон митайымдар. Бир байкушту шордоткон экен, деп Сатар Өмүргө карап көзүн кысып койду. Айланайын акебайлар, биз эмес, деп Жамал жаштуу көрүнүшү менен калтырай сүйлөдү. Тарт тилиңди. Сен болбосоң сен атаң менен агаңдыр, деп Сатар ок жеген аюудай бакырып, Өмүргө көзүн кысып койду да, буларды мындай кылыктары үчүн теге кызды командирибиз Азиз Ахметовдун алдына алып жүрө. Кандуу тиштүү карт бөрүлөр жараксыз катын менен кызды койсунбу?
Totunu törgө qaray ırgıtıp, Ömür Jamaldy kötörüp barıp, eşiktegi baş bakkan basmaçıga qarmatdy. Taşta kızımdı dep, Totu jığılgan jerinden turup kele jatyp. Tart, tart kayra, bolbosa atıp salam. Biz bolşevikler, duşmanga hiç kaçan ırayım kılbaybız. Atsan at, o ölügüңdü göreyin şümşüktör dep, Totu Satardın betine at kuğuğa untulganda Satar tapançaсын karmay berdi. O öl dep aytayın degen sözün bütüre albay Totu jığılıp ketdi. Basmaçılar kolun baylap, oğuzun tanıp jiberişkendikten sırttan Jamaldın çırıldagan ünü da jim boldu. Satar kezdemeni içinen çalıp, Ömür buğdaydı alıp, beri eki jigitти Jamaldy öňörüşüp, basmaçılar jürüp ketişdi. Totu birazdan keyin başın götürüp, turamın dep turalbay, süýrelip sırtka qaray boru menen jılıp baratyp, alsız darmanı menen, "O baldardın atası, başka karan düştü. Kızını Kızıldar bolşevikler alıp ketdi. Aziz Ahmetov jigitlerini aldırıp ketdi." Kandu tün. Keyinki bölümlerde